кошуп кетиңиздер менен жалпы биз жолуктук долбоорунун көрүүчүлөрү. Бүгүнкү чыгарылышта да жагымдуу жаңылык менен жана эң сонун эмоциялар менен, сезимдер менен бөлүшкөнгө биз аракет кылабыз. Бакыт издеп калбаянын изинен биз жолуктук миллиондордун ичинен. Өткөнкү биздин чыгарылышта катышуучу мырза Айдоско Жади аттуу талапкер айым келген. Өкөнүн мамилеси бир күндүн ичинде уланабы токтойбу? Биз бүгүн билип бергенге аракет кылабыз. Ал эми бүгүн биздин студиябызда конокто жана көпчүлүк кыргыз элинин жүрөгүнөн, сүймөнчүлүгүнө ээ болгон, жүрөгүнөн орун алган, ай ушул кыз каякта деп элдин баары издеген, бүгүн Кореядан келген талапкер кызыбыз дагы убактысын бөлүп келип отурат. Жана ошондой эле эфир үчүн убактысын бөлүп, жолдошунан уруксат сурап, ушул 2 жаштын бактысына себеп болоюн деп, чуркап жумушун баарын таштап келип жаткан биздин Кулпунай айымга кол чаап коелу. Чындыгында убакыт билинбеген мен 1 айга жакын болуп калыптыр. Ушул убакка чейин Санжар менен Розанын мамилеси активдүү уланып жатканы бизди аябай сүйүнүп атат. Бирок биздин көрүүчүлөрдө, катышуучуларда качан деген суроо бар. Качан экөө кыз жигитке өтөт деген. Бүгүнкү чыгарылышта балким экөөнүн таанышуусу кичине болсо да сезимге айландыбы, качан кыз жигитке өтөт, мындан аркы мамиле кандай болот экенин биз толук түрдө чагылдырып бергенге аракетибизди кылабыз. Ал эми урматтуу биздин көрүүчүлөр, отурбай турсаңыздар, бүгүн бизде талапкерлер абдан көп. Ошондуктан убакыт аз. Кол чаалар менен бул жакка Айдос менен Жадини чакырып коелу. Келиңиздер. А биз болсо бакыт издеп калбаянын изинен биз жолуктук миллиондордун ичинен. Шашпастан жакын келип беребиз. Албетте, ар бир эфирдин башында бул колумда турган кесени кармаганда эле биздин көрүүчүлөрүбүз түшүндү, апамдын чайын ичет экен деп. Чай ичесиздерби? Мейли. Эми азырынча чай мустагы чакты ичпей турайын, кичине өзүнө келсин. Бирок биздин демөөрчүбүз апамдын чайы ар бир Кыргызстандын 7 дубанында сатка чыгып жатканы бар. Андыктан биздин көрүүчүлөр, сиздердин да үйүңүздөрдө апамдын чайы болсун. Айдос мырза, Жади деп кайрылган өзгөчө экен да, биз мындай көмбөгөнгөчү. Кыргызсызбы негизи сиз? Куш келипсиз, биринчи учурашып алалычы. Саламатсызбы? Ооба, кыргыз. Кыргыздын эле кызысыз, Ооба, кыргыз. Бирок атыңыз сонун экен, бирок көнө албай атат окшойсуз. Айдос мырза, сиз эмне болуп баратасыз? Найзик болуп эле баратасыз го? Кыз киши күчтүрөөк болсо мурда найзик болуп калчу эле. Билбейм, мотрайып эле чөгүп барат. Ким күлөт? Өлө күлөт го. Кичи колдар эле күлөсүр, токтоло албай эле. Бир күндүк чайыңыздар кандай болду, Айдос мырза? Жадиден өзгөчө эмнени байкай алдыңыз? Ассаламу алейкум, достор, катышуучулар. Айтайын дегеним, Жадини ата-энесине биринчиден рахмат. Ушул жака ата-энеси көрөт экен. Ушул жака жибергөнүнө рахмат. Катуураак айтайын, болбой калса. Кече эле көрөрмандар, подписчиктер кече эле айтып аттыңар эле, Айдос ага ким келет, отура бер депчи. 10 баланы ким төрөп берет депчи. Мына четинен чыгат турбайбы, көрсөчү. Бирөө эле төрөйт да селе. Мен айткан жокмун да 10 баланы. 10 бала төрөй. Бирөө эле келди го, четинен деп атпайсыз, бир эле кыз келди азыр. Ошо бир эле кыз келет да, бирөөнү кышында. Ооба, бирөө эле төрөйт, бир эле адам төрөп берет. Нурзадага айтайын дегенде, Айдос сен ушинтип отура бересиң, сага ким келет депчи. Мына. Бирок бир нерсени айтып кетейин. Мен редактора негизи барыңарга кайрылчу эле ушинтип талапкер келгенде. Эмне болду? Мага вообще кайрылган жок да. Мактанып атат да. Мага талапкер келди, мына тырмагыңар тиштегиле дейт. Чыканаңар тиштегиле дейт. Анан ушул жерге кур келбей, жашоомдо биринчи жолу өлүп кетейин.
эмне болду? Gül alıp geldi. Биринчи жолу гүл алдым. Ошол гүлдү берип коюуга уруксат этиңиздер, э? Gülü vered eken. Джентльмен, жигиттин гүлү. Бул Бегайым ушул суроону берип калбасын деп алган жоксузбу? Жок, жашоомдо биринчи жолу гүл алдым. Чын жүрөктөн бердиңиз. Эч кимден коркпой, эч ким ойнап. Смел. Мына чыныгы жигиттик кадамдар. Чайга чыктык. Көп деле нерсени сүйлөшө алган жокпуз. Биякын ата-энеси шаарда турат экен. Мен да Бишкекте жашайм, Кудай буйрса, ал күчтөн кеткенче. Анан кийин айыл курабыз. Ал эми биз сөз кезин Жадиге береличи. Айдос мырза кандай экен? Сиз күткөндөй мырзабы экен? Ойдогудай эле чыкты. Ойдогудай деген тандап келгендим кылык мүнөзүнө деген ошондой эле чыкты да. Бирок Айдос мырза мындай кайгылуу убагы бар да бул мындай. Жана бул жакшы, тамашаны тамашалайт, тамаша көтөрөт, жакшы мүнөзү бар. Бирок бул бир чөгүп кетсе жаман чөгөрөт да, ошол убакта сиз мындай чөктүрбөшүңүз керек го деп ойлоп атам да. Биздин бала эрке аябай тентек. Каприздин деле орусча айтканда. Ошонун баарына чыдайм деп атасыз да. Убакыт көргөзөт эми. Барган сайын эгерден биз алдын ала айтып коелу деп атпайсызбы? Биздин баланын кандай экенин билебиз да. Телефонду убагында албай калсаңыз, кызгануу башталат, нерв болуп баштайт. Ошол убакта жок дегенде SMS жазып коюңуз. Азыр Айдосчу күтүптүр, 5 мүнөттөн 10 мүнөттөн чалам депчи. Эмнени сүйлөштүңүздөр? Эмне жөнүндө? Жакындан тааныштык. Ошо жакындан таанышып. Айдос мырзага береличи, биздин талапкер кызыбыз кичине толкунданып атат, кол чаап коелу. Жаңы эфирге келип баштады. Сиз дароо эле бизди ажыраштырып салайын деп атасыз го. Гүлнасия жок ошондой планда эле. Биз жакындан тааныштык. Кыз киши болсо дагы ушул жака кадам басып келгенине чоң ыраазычылык айтам. Балким менин уважаемый кайнатам, уважаемый кайненем, сиздерге рахмат ушундай кыздарды тарбиялап чоңойтконуңузга. Ушул кызыңыз ушул жерге келгенине чоң ыраазычылык. Жашоомдо биринчи жолу гүл алып көрдүм, бирок мен сиздердин кызыңыздарга ушул гүлдү бердим. Анан мен ойлой берчимин да ошол жерденчи. Жана бирөөлөр келсе, сүйлөшүп коет го депчи, редактор айтып коет го деп, демек редактор айтпайт экен чынында эле. Ушул жагынан мен редактора эмнени айтып коет го деп. Мен жеке жашоомдо ойлочумун да, редактор бирөө келсе зарайын айтат, даярданып кел депчи. Биз албетте айтпайбыз да биз. Реалдет экенин ушулдан ишендим. Жади бүгүндөн баштап Кудай буйрса, мен сенин Леоң болууга даярмын, Макул, тааныштык уланат. Тааныштык уланат, Керемет. Бизде көрө албагандар да чыгып атат окшойт катышуучулардын арасында, Асел менен Бегайым сиздер. Мен молодец дедим го, гүл берип шуурашып эле атасыңар да. Лео дегенде гүлдүктө оригинал эмес, ал копиясы болчу депчи. Анда тура эле гүлбүздөр. Саламатсыздар, Жади айым кош келдиңиз. Абдан сонун жигитти тандадыңыз, эмгекчил, абдан. Анан мен Айдоско да суроом бар да, Айдос топ 3 жакшы жагын айтып берчи. Каяктарын байкадың Жадини? Айдоско айтып атам. Жок, эме Жади деле айтып берсин. Мен Жади деле айтып берсе болот, бири-бириңердикин. Топ 3. Топ 3. Чынчыл, бетке айткандай, кылык мүнөзү айткандай эле. Ошо. Эми келиңиз Айдос мырза. Баягы айдына мен отурганда мияктан жаман сүрдөнгөн жаным.
Жадинин өзүн алып жүргөнү жашынакай экен. Эң биринчиден жөнөкөй экен. Чынында редактора барыңыздарга рахмат, ушундай кызды мага алып келгениңиздерге. Биз жактан чыгып сүйлөшкөндө жана мага Инстаграмдан жазып атпайсыңарбы? 10 балага сага ким төрөйт деп, бул менин кыялым болчу, Канат мырза. Берүүчү да Аллах, алуучу да Аллах. Буюрса төрөйм деп келди, мынакей. Мына. Ошонун бардык балдар ырыскысы менен келет. Сага рахмат, экөөбүз жакшылап аракет кылайлы. Ооба. Эми мамиле чындыгында кандай уланат экенин алдыда убакыттар көргөзөт. Балким Айдос мырзанын да сезими ачылып кетет. Болбосо балким жөн гана баягы элдин сөзүнчө айтып койдум эле, 10 бала төрөгөн макул болом деген кыз издейин, издеп аттым эле, ошол табылды деген максатта да сүйлөшүп калышы мүмкүн да. Аны убакыт көргөзөт, кандай мааниде сүйлөшкөнү. Бирок эң нерси биз албетте бакыт каалайбыз өкүнө тең. Эмнеден өтөбүз. Мырза да сизде өтө маанилүү сөз болсо берейин. Саламатсыздарбы? Айдос мырза негизи баарыбызга суроо берип атканда акындай кылып уйкаштырылып берет да, суроолорду жакшы кылыпчы. Мен ойлоп атам, Жади сулууга бир жашынакай бир башкача сөздөрүңүздү арнап көрбөйсүзбү? Бизге ырсапты башкача арнайсыз го, суроолорду башкача бересиз го. Ошондой сыяктуу Жади айымга башкача сөздөрүңүз барбы? Сүйүү тууралуу, жактыруу тууралуу. Негизи катышуучулардын арасынан эң өзгөчөлөнгөнү, элдин мындай сүймөнчүлүгүнө айланган бала негизи Айдос да, чын элечи. Көп адамдар жакшы көрөт. Ушундай бир сүймөнчүлүккө айланган мындай таланттуу адамдан балким чын эле балким жүрөгүң эси келип атат, балким бир сөзүңдү арнап көрөсүң да. Жакшы бир өзгөчө эмелериң бар го мындай? Мен жаман көп немелерим бар да, практикаларым, инструкталарымчы. Тур. Ушинтип айтчумун да. Урматтуу жашоомдо биринчи жолу сүрдөнүп көрүп атам. Айт деген жерден айтчымын, бирок бүгүн некедер айта албай атам. Балким Жадиге повод берип атам. Алайын десең нан кымбат, албайын десең жан кымбат. Алтыным десем жаңылам, Жади. Алтын бир буюм зат экен. Алтыннан да эң кымбат мага бир өзүңдөй жан экен. Ушуну айтып коеюн дегем. Өтө керемет, кол чаап коелу. Ушундай жакшы маанайдан да орындуктардан орун алып берсеңиздер. Экөөңүздөргө сөз тийбесин, көз тийбесин, ийгилик гана каалайбыз. Биз болсо алдыда катышуучулардын кол чабуулусу менен талапкерди күтөбүз. Кол чабуулар менен талапкер келе атат. Атын айтпай турайын, мырза же айым экени белгисиз болуш керек. Куш келипсиз. Келиңиз, орындуктан орун алып бериңиз. Жигиттердин көздөрү. Тилек мырза Нурзада болгон үчүн эки жак карай албай отурат окшойт, Саламатсызбы? Биз жолуктук долбооруна куш келипсиз. Өзүңүз жөнүндө кененирээк тааныштырып айтып бериңизчи. Эмне жумуш кыласыз? Саламатсыздарбы? Келгениме абдан кубанычтамын. Рахмат. Абдан мени жакшы көңүлдүү тосуп алдыңыздар. Менин атым Аделя. Мен быйыл Кыргыз Улуттук университетинен экинчи жогорку билим алдым, психология багытында. Керемет. Чоң рахмат. Азыркыдан жаңыдан баштап, бирок практика жүргүзүп жатам. Уже азыркы убакта психология менен алектенип атасыз. Ооба. Биздин катышуучулардан сурайын. Аделя кимге келди ойлойсуздар? Балким биз көп нерсени ачпай туралы, биттим ошол катышуу менен чогуу. Саламатсыздар, кандайсыздар? Кош келдиңиз. Менин оюмча Болот мырза келди окшойт.
деп ойлоп атам. Болот мырза. Нурзада да айтып койсунчу. Саламатсызбы, кош келипсиз. Менин оюмча Нурлан Мекке келдиз го. Айтсаңыз деп койду. Менин оюмча Аман байке келди деп ойлоп атам. Анда эмесе мен өзүм оюмду айта кетейин, катышуулар эгер угуп турсаңар. Нурлан майке 100% келген жок деп ойлойм. Менин оюмча Болот мырзага келди. Эми Нурлан мырза кайра баштайт. Неге деп? Так, чындап эле мага келген жок да, мен жаңы эле коштоштум. Менин оюмча Баатыр. Аман мырзага береличи микрофонду. Аман мырза кимге келди деп ойлойсуз? Келиңиз, аралашыңыз сиз дагы. Так. Ошо Болот мырзага эле келди. Себеп? 99% мен оюмча. Себеп? Адейла дедиңизби? Ооба. Ошо Болот мырзага ылайыктуу экен, башкабызга жок го дейм. Меники эмес да точно. Болот мырзага береличи анда. Саламатсыздарбы, кош келиптирсиз. Менин оюм боюнча Турдал мырза келди деп ойлоп атам. Саламатсызбы Адель айым? Саламатсызбы. Аман сен келип алыпсыз, жетип алыпсыз. Биздин кичинекей үй бүлөбүзгө кош келдиңиз. Сиз психология жагында неметип турбайсызбы? Ооба, азыр практика жүргүзгөн, Мырзага керек жаңы болот баштаган психологмун. Ошол психолог негизи бизге Турдалга керек да. Ошо Турдалга келди деп ойлойм. Психолог элдин баарына керек. Наргизага кереги жок мисалы психолог. Адамдын баарына керек. Апей, сиз жаман айтышасыз го? Жок, өзүнүн жумушун сүйөт экен да. Психолог десе коомчулукта башкача ойлойбуз да, мээсинен тайып калган адам барат депчи. Бирок психолог бул кеңешчи. Келиңиз. Саламатсызбы, Сулуу. Саламатсызбы. Менин оюм боюнча сиз Болотко же Нурланга келгенсиз да. Келиңиз, сымбат сүйлөйт. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Менин оюмча сиз Болот мырзага келдиңиз. Анткени сиздин жашыңыз жана сиздин стилиңиз менен экөөңөр көбүрөөк жарашып калат экенсиз. Ошон үчүн Болот мырзага келсеңиз, куттуктайм. Анда ошол мырзаны сүрөттөп туруп ким экенин айтып берсеңиз болот. Психологиялык жактан ой жүгүрүсү, сүйлөгөн сөздөрү канчалык деңгээлде сизге туура келип атат деп ойлойсуз? Эң негизгиси мен айтып кетсем, эмне аркылуу мен бул жака келип калдым. Уруксат берсеңиз. Уруксат бересиз. Албетте, эркин микрофон, келиңиз. Ооба, рахмат. Менин тааныштарым, көп туугандарым дайыма айтчу эле, сен бошсуң, бойдоксуң, барбайсыңбы деп көп маани берчү эмесмин. Негизи. Анан кийин өзүм атам дайыма көрөт экен бул программаны. Сиздин атаңызга ысык салам айтабыз. Кол чабысындай. Анан кийин сен дагы барбайсыңбы ошол жака деп калдым. Ушундай аталар көп болсун колдогон. Атамды угуп келип калдым. Керемет. Мен ойлойм, эң негизгиси ар бир эн ата баласына жакшылык каалайт эмеспи? Ооба. Баласы жакшы өзүнүн ордун тапсын дейт. Анан кийин жолдош бул өзүнчө тоже кечиресиз орус тилинде кошуп аралаштырып бул жакта эң эркин аралаштырып. Чоң рахмат. Мен өзүм кыргыз тилинде окугам мектепте, бирок чоң окуу жайды орус тилинде өткөнгө жараша көбүнчө орус тилинде, расмий тилинде сүйлөп калам. Ошон үчүн атамды угуп келип калдым. Ар бир эн ата өзүнүн баласына жакшы нерсе каалайт эмеспи? Балким мен атам өзүнүн жарын тапсын деп ойлогондур. Туура, сонун. Ушул заманыбызга жараша түшүнүп берген аталарга да рахмат. Анан ошол мырза жөнүндө сүрөттөп. Жанагы коллективный мышление деген болот эмеспи? Ошентип сизге коллектив сиздин эмеңизди, мышлениеңизди алып алды. Баш ийдирип алды. Ооба, алып алды. Бул эми психологиялык тараптан абдан зыянга учурады. Анткени баарын психологиясын эрте ачып алдым деп эле. Андыктан өзүңүз менен айтып коюңуз ошол мырзаны. Ошо өзүм көп телевизор көрчү эмесмин. Анан кийин ата энемдикине барып калгандан телевизор көрүп отуруп, ушундай программа бар экенин көрүп калып, мага жакты. Эң негизгиси мен ушундай биздин Кыргызстанда жаш өзүнүн оюн терең айта алган, ар бир адамдын айткан ою ушундай баалуу, угуп ушундай суктандым.
өзүм ошого байланыштуу бир мотивация алып келгим келип кетти. Анан кийин ушул жерден туура айтасыздар, бир жигит мага өзү бир кызык чакырды. Анан кийин таанышып, сүйлөшүп, может быть, мамиле куруп кетебиз деп ойлоп келдим. Аты? Мүнөздөп бериңиз дебедиңизби? Мүнөздөп. Очки тагынган, бородатый. Нурлан мырза деле кайрылып. Бородатый. Болот мырза. Кол чаап коюлганда. Ар бир сыноонун аркасында жакшы нерсе бар дейт көчө. Асель менен жолго түшүп эле эфирде бүгүн кайрадан бактуу болуп отурасыздар. Келиңиз. Буйрсун. Саламатсыздарбы, катышуучулар, Канат мырза. Аделя айым. Сизге чоң рахмат келгениңиз үчүн. Бияка негизи баары эле келе албайт да, кадам таштапчы. Ошон үчүн сизге чоң рахмат. Рахмат. Балким сиз жакшы суроолордон береттирсиздер экөөңүздөр бири-бириңиздерге. Биз жөн эле угуп туралы. Суроом биринчи эме болуп атат, жашыңызды билсек болобу деп. Ооба, болот. Менин жашым 32-де. Кайсы жерден болосуз? Мен өзүм Чүйдөнмүн. Атам өзү Гегеттен, апам болсо өзү Нарындан, Кочкордон болот. Керемет. Турмушка чыккан эмессиз булга чейин? Жок, турмушка чыга элекмин. Ошо себебин билсек болобу? Турмушту эмнеге курбай жүрдүңүз, мындай отношения болдубу сизде? Кыз жигит катары. Ооба, таанышуулар болгон, сүйлөшкөндөр болгон ар кандай. Эми эң негизгиси бул эң маанилүү нерсе деп ойлойм. Өзүңдүн адамыңды табыш. Бирок эң негизинде сен ал адамдын жанында өзүң кандай сезесиң? Ошол эң негизги коо деп ойлойм. Анан кийин андан тышкары мен өзүм алдыга койгон максаттарым болчу. Окуйун дегем, өнүп өсөйүн дегем. Өзүм ойлойм, адам баласы өнүп өсүшү керек. Эң биринчи адам өзүнө өзү кызык болуш керек деп. Анан кийин ал чөйрөгө кызык болот. Анан кийин чөйрөгө кызык болуп, көп жакшы пайда нерселерди алып келет го деп ойлогом. Ошого байланыштуу ушундай болуп калды. Өзүм деле ойлогом. Билген эмесмин, билбейбиз да. Баары Кудай тааламдан эмеспи? Анан качан болорун билбейбиз да, бирок орусча айткандай желание бар. Керемет. Керемет. Бегайымдын классташы экен. Кол чаап коелу. Анда бул жакта мурда турмуш курганын билесиз да, Болот мырзанын 2 кызы бар экенин бардыгын билесиз. Сонун. Кандай суроолоруңуздар бар? Балким Болот мырзага бардыр сурооңуз. Мен негизи кызык болуп атат да. Мен азыр турмуш кургам да. Анан кийин ажырашып кеткем негизичи. Анан сиз турмуш куруп көрбөптүрсүз. Анан кийин эмнеге түрткү болду дейм да, ошо именно мага келгениңизге. Мен телевизор көрүп атканда биринчи кызыгып кеттим. Ар бир адамдын оюн угуп, мындай бир тартылып кеттим. Анан кийин байкап карап отурсам, чын эле кызык көрүндү жигит. Анан ойлондум, таанышып, сүйлөшүп көрсө болот да депчи. Албетте сиз мындай реалдуу, мындай бардыгын ачык айкын элдин астына таанышкыңыз келди. Ооба. Туурабы? Ооба. Ошол максатта. Менде суроо бар. Кош келдиңиз, Аделя айым. Рахмат. Биздин красавчикке кош келген экенсиз. Анан биздин Болот деген чыгармачыл адам, билесиз да. Анан келечекте жакшы болуп кетсе, 2-3 күндө керек болсо 1 айлап деле кетип калышым керек. Сиз кандайсыз? Кызганчак жагынан кандайсыз? Түшүнөсүзбү же түшүнө албайсызбы чыгармачыл адамдарды? Эми мен психолог болгондон кийин окуп атып өзүңдү өзгөрөт экенсиң. Өзгөрөбүз да баары бир. Жакшы жагын өзгөргөнгө аракет кылабыз. Анан кийин эң биринчи могу окууда башка адамды түшүнгөнгө аракет кылат экенсиң. Потому что кечирип коюңуздар, эң биринчи адам өзүн түшүнүшү керек, Өзүңдү кичине түшүнгөндөн кийин башка адамды да түшүнгөнгө аракет кылат экенсиң. Ошондуктан мен ойлойм, жакшы эле түшүнүп колдойм деп. Андан соң түшүш керек. Рахмат. Анда Тилек мырзанын суроосун берип коеюн.
эгерде Болот мырза айылга жашайбыз десе, айылга деле барып жашаганга даярсызбы? Мен өзүм айылдан болом. Керемет. Биз баарыбыз эле айылданбыз да, бирок эч ким азыр айылга барып жашагыбыз келбейт. Шаарга жашагы келет көп кыздардын баары. Ооба, бул деле жакшы нерсе го деп ойлойм. Шаарда өнү өзөт да адам. Ооба. Өнү өскөн абдан жакшы го. Бир жерде кала бербей. Тамашалуу эле суроо болчу. Болот мырза өзү негизи каяктан болосуз, түйүңүз өзүңүз? Мен деле нарындан болом, бирок чүй да кирип кетет да. Чүйдө өскөнсүз, шаарда өскөнсүз. Аделе айым, кош келипсиз. Аселя, сен деле чоңойсоң эртең экөөңөр окшош экенсиңер, жаман окшош экенсиздер. Взглядыңар баардык эле күлгөнүңөр. Бул апчаша сырткы келбетиңер окшош экен. Анан азыр бизге жакшы кошула албай эртең окшошуп каласыңар. Мүнөзүңөр деле буюрса. Сизге бир суроо. Ушул жерге келгениңизге рахмат. Рахмат. Бул Бокемден деле мыкты жигиттер отурбайбы буякта, татынакай болупчу. Анан Бокемдин эмнесин жактырып келдиңиз? Сүйлөгөн сөзүн чыныгы айтканда уккан жокмун. Анан кийин кебет эсинде, кечиресиз, если кичине башкача сүйлөп алсам, да орустарда сөз бар го, современный дегенчи. Анан кийин мен дагы ошо современный болгонго аракет кылам. Менде суроо мындай пайдалуу, саламатсыздарбы? Сиз Болот мырзадан сиз өзүңөр жетпеген нерсеге творческий взгляд менен карап ушул адамга суктандыңыз, туурабы? Биринчиден, то, что он свободный, свободолюбимый, там музыкант болуп атпайбы? Болоттун ошол жагын силер бактап келипсиңер, андан тышкары дагы эмне мындай творческий адам менен жүрүп көрдүңөр беле бурда? Жүрүп көрүп, анан знаете, какие творческие люди бывают? Же биринчи опытыңар болобу деген да творческий адам менен? Биринчи жолу, чыныгы айтканда биринчи жолу. Аман мырза. Менде тиги мындай суроо болду да сизге, айым. Болот мырзанын кичирээк кыздары бар экенин билесиз да? Кичирээк балдары бар экен да. Анан өзүңүз турмушка чыкпасаңыз, көбү айта берет да мындай, кабыл алам дей берет го көбү. Бирок ошол убак келгенден точно кабыл ала аласызбы? Ата энеңиз кандай, каршы болбойбу дегеним го. Мен эми чоң кыз болгондон кийин эн атам мен үчүн эң негизги ойлору мен үчүн чоң. Бирок менин эн атам мени как дос катары сүйлөшөбүз да. Анан кийин эч качан мага мындай кыласың деп, эч бир ты должна деп жана эме кылчу эмес. Андан кийин биз эркин. Мен өзүм гана чечем. Сон. Мен эле суроо берейинчи сизге. Эгерде балким мамиле уланып кете турган болсо, 2-3 ай ичинде дароо турмушка чыкканга даярсызбы сиз негизи? Эгерде жүрөгүңүз жактырып, Болот мырзага болгон сезимиңиз ачылса. Возможно. Даярсыз. Буну сиз акылга салбайсызбы? Сиздин кесибиңиз көбүнчө акылга салып иштемейт да, балким психологияда көбүнчө сезимге эмес, акылга сарып да жакшы көрүшүңүз мүмкүн да. Ошондуктан эгерден балким ошол убакта 2 айдын ичинде Нурлан Болот мырзанын жүрөгү ачылып кете турган болсо, анан Болот мырза сынып калбайбы? Сиз жоктоп коюп мисалы. Азыр экөөңүздөр тең үйлөнө турган жаштасыздар да. Экөөңүздөр тең баш кошо турган жаштасыздар. Акылга салбай, дароо турмушка чыкканга даярсызбы? Ошол жөнүндө бир сонун түшүндүрүп бериңизчи мындай. Биринчи адамдар таанышып, сүйлөшүп көрүшү керек. Туура. Мына башталды биринчи кадамдар. Ооба. Бул уже биринчи кадам. Биринчи кадам. Анан кийин көз караштар туура келишеби, ойлор туура келишеби, аны убакыт көрсөтөт. Ага мен сизге точно 3 айда мен ушундай обязательно мен турмушка чыгам деп мен пока сизге жооп бере албайм. Жок, ошол мисалы мен суроом мындай болот да. Сезимиңиз ачылып кетсе, ошол сезимиңизди акыл менен токтотуп койбойсузбу деп атам да. Мындай подлинный деген сөз бар да. Ал чындык деген, чыныгы деген. Аны сезим менен, акыл менен жүргөн турумуң бир калыпта болуш керек. Мен ошону жактайм. Менде внутренний конфликт болбойт. Орусча айткандай болбойт андай.
бирок сиздин жашыңызда дагы көбүнчө балдарды жактырыш кыйын. Болот мырзанын жашында дагы көбүнчө кыздарды жактырыш кыйын да. Бул бир менин оюмча жөн эле чөйрө бир бизге айткан стереотип. Адамдар ар кандай болот. Анан кийин сен 30-тан ашып калсаң эле мындай сложныйдай көрүшөт, андай эмес да. Бирок биз ошол ойлойт элек, анткени эми чындыгында баягы Болот мырзага эле кыйын болуп кетпесе мамиле, анткени сиз жашоодо, сырткы жашоодо кандайсыз? Ар дайым ушундай түз туруп, түз сүйлөйсүзбү? Же кадимки биздин башка айымдар окшоп, ачылып сүйлөп, күлүп, тамашалашып жүрөсүзбү? Эми мен бул жака биринчи жолу келип аткандан кийин баары бир толкунданып атам. Толкунданып атасыз. Ооба. Анан кийин жакын, чогуу көп жыл жашаган адамды кээ бирде билбейсиң. Анан ага менин оюмча только убакыт. Сиз ушулга чейин, ушул жашка чейин мындай турмушка чыгайын, же бир бала менен мамиле курайын деп аракет кылып көрдүңүз беле? Албетте кылгам. Эмне себептен, эми баягы баардыгы ошо буйрук да. Бирок эмне себептен ушулга чейин турмушка чыккан жокмун деп ойлойсуз? Мисалга айтсак эле. Эң биринчи эки адамдын ортосунда взаимный симпатия болуш керек. Туурабы? Экинчиден эки адамдын болгон баалуулугу, максаттары, алдыга койгон көз карашы 100% болбосо да, менин оюмча 70%, 80% бир болуш керек. Ошондой болбой калчу. Анан кийин эң негизгиси мен үчүн баары бир эне болгун келет да. Бул өзүнчө турмуш курганда, бул өзүнчө бир өнүгүүсү да. Развитие. Адам аркылуу башка ролду аласың. Жына болосуң, орусча айткандай. Анан кийин эне болосуң. Бул бир өзүнчө бир чоң нерсе деп ойлойм. Анан кийин ошол жерден мага эркек кишиден эң негизгиси менин балдарыма жакшы, болочок балдарыма жакшы тарбия бере турган ата болобу деп карайм. Ошого байланыштуу ушул убакка чейин билбейм эмнегедир, может, ишенген жоксуз аларга. Андай адамдар жолукпадыбы, же болбосо мени да тандабадыбы? Ар бир адамдын өзү тандайт да, мени да тандабашы мүмкүн. Мен тандабашым мүмкүн. Ушинтип убакыт өтө берди, анан бир күнү паспортумду карасам эле 32 чыгып кетиптир мен. Сизге кандай айым келгенден кийин эми жактуу деп айта албайбыз, бирок айым сизге туура келчү дейби? Азыр негизи шашпай турайын. Бирок эң биринчиси мага айымдын эмеси жакты, ой жүгүртүүсү жакты, сүйлөгөн сөзү жакты да. Ошол нерсени сурап ошол нерсеси жакты. Главный ошол нерсени билип атасыз да азыр. Ооба. Сырткы келбетин көрүп атасыз, сүйлөгөн сөзүн көрүп атасыз. Суроолор барбы, Тилек мырза? Меники мындай суроо да. Студиядачы мырзалар менен айымдар кээде көбүрөөк айтышып кетебиз да, мындай сөздөр болупчу. Анан бизге көбүнчө мындай болот. Жигиттер айымдарга теңелбегиле дейт да. Сүйлөй берет, андай бир унчукпай койгон тура дейт да. Эми сиз психолог экенсиз, ошол нерсени билгим келип атат да. Негизи жигиттер эң негизги кандай сапаттарга ээ болуш керек? 3 сапатын айтып бересизби? Менин оюмчабы? Как Аделянын оюнчабы, же болбосо как психолог? Эми психолог катары айтып берсеңиз. Мен ойлойм, давайте мен бөлбөй эле айтайын. Адам баласы жоопкерчилик болуш керек. Жоопкерчиликтүү болуш керек. 18ден кийин сенин паспортуң барбы? Өзүңдүн жашооңо өзүң жоопкерчилик тартасың. Туурабы? Бирөөгөттү. Эң биринчи бөлбөй эле айтайынчы. Анан эң негизгиси чөйрөдө жанагы мен айтып кетпедимби? Бизди кичинекей кезибизден баштап управлять этет депчи. Мен ойлойм, мындан деле жаман нерсе жок. Адам экенибизди унутпашыбыз керек. Чөйрөдө биз адам экенибизди унутпашыбыз керек. Бул экинчи. Анан кийин ал мен өзүмдөн лично айтып коеюнчу. Адам таза болуш керек деп. Сырткы келбети да, ички дүйнөсү да таза болгонго аракет кылыш керек. Рахмат. Тилек мырза, сиз эмнеге бул суроону берип атасыз? Эми психолог десе эле мындай кызык көрөт экенбиз да. Жок, мисалы кыздарга теңелбегиле деп атпайсызбы? Эми бул сиз жакында балким Нурзада менен буюрса турмуш куруп каласыздар. Анан сиз ошо психологдун кеңеши менен, биз айтып аткан кеңеш менен эми сиз мындан ары кандай кыласыз? Теңелесизби же теңелбейсизби? Жок, мен акыл менен чечем бардыгын. Акыл менен. Эмоцияга алдырсаңыз, балким Нурзада жениңизге тийсе, ызылдаса.
кээ бир жердин көрбөксөнгө салабыз албетте. Укпай турчу нерсесин укпасаңга салып туруп анан тарбиялайбыз да. Тарбиялап алчудай мен сизге буюм болуп турамбы? Иә. Буюм эмес мындай тарбиялай турчу анда мен сизге жаныбармынбы? Айтсаңыз. Тарбиялайт десем, тарбиялайт деген эми такыр башкача түшүнүп атасыңар да. Тарбиялайт деген эми мындай. Урушуп тарбиялайт. Өзүмдүн эле тарбиям жакшы негизичи. Сиз кайсы тарбияны айтыптыз? Болду. Ошо рахмат сизге. Аябай жакшы бердиңиз. Аделянын сөзүнө мен кошулуп кетейин. Негизи бизде акыркы чыгарылыштарда ошол айымдарга теңелбегиле деп айтып атпайсызбы? Анан психолог катары дагы теория жагынан да окуган катары унчукпай турабызбы? Психолог теория жагынан окуган катары бизге профессионалдуу психолог өзү айтып атат. Аял кишинин ичинде аябай күчтүү болот деп атат да. Ал каалайсың, каалабайсың баары эркекти жеп коет деп атат да. Демек биз мырзалар не кыла алабыз? Биз айымдарга катуу айта албайбыз, биз айымдарга кол көтөрө албайбыз. Демек биздин бир эле жол бар бизде. Биз айымдарды алдашыбыз керек. Болду. Сен жакшы, сеники туура, сен жакшысың деп алдасак гана биз айымдарды өзүнө келтире алабыз. Тилек мырза балким туура эмес айтып алгандыр, бирок биз айымдарды жубайларыбызды эч качан тарбиялай албайбыз да. Урушуп, согуп, жаман айтып тарбиялай албайбыз. Биз бир гана алдап, сен жакшысың, сен кыйынсың, ага мотивация берип, внимание берип, көңүл буруп, канчалык жана гүлгө суу куйсаң, гүл ошол сыяктуу ачылат го. Ошол сыяктуу мырзалар мисалы айымдарга маани берсек, айымдар ошончо бизге баш ийип берет да. Канчалык биз өзүбүздүн акылдуулугубузду көргөзсөк, мисалы айымдар, аял кишилер булар эмоция менен сүйлөйт. Айым эч качан мисалы жолдошу келатса, жолдошу үйүнө келатат да, машина айдап келатат, жумуштан чарчап келатат, бирок аял киши баары амал көй болот дейт. Эми бизде чоң улуулар айтат, мисалы чоң көп жашагандар айтат, сен келгичекти бардык айым сенин каталарыңды даярдап коет дейт. Эгерде сен эшиктен ачып киргенде эле жубайың сага карап мынтыкты сунуп баштайт да. Ошол убакта сенин каталарыңды айтса, эгерде сен ошол каталарды угуп туруп, мени кечирип койчу, мен ушул каталарым болот, ушуга дуа кылалычы деп туруп мырза эшикке чыгып кетип калса, аял киши өзүн күнөөлүү сезет экен да. Көп бул психологияда мисалы бун жашын тин жаш салыштырасың, бирок ошол эле убакта үйүңө келгенде айым ошол автоматын такап туруп атса, сен дагы автоматың менен тийин атсаң, ошондо мырзанын деңгээли айымдын алдына ылдый түшөт да. Бул көп адамдар бири-бирине эмоциясын көргөзө алып атат да. Жубай, аял, күйөөс бири-бирине кыйкырып, жаман сөздөрдү айтып алат, ошондуктан бири-биринен урмат сый кетип атат. Ошондуктан биз мырзалар айымдар эмоцияга алдырганда такыр теңелбешибиз керек да, биз алдашыбыз керек. Эгерде ал эмоцияга айым алдырып бүттү да, алдырып бүткөндөн кийин ал өзүн ушундай ойлонот дагы, мен ушундай эмоцияга алдырып күйөөмө катуу сүйлөп алдым деп кайра күйөөсүнөн кечирим сурап баштайт да. Анан сен ойлоп баштайт, менин бул жолдошум өлө баатыр депчи. Мен эмоцияга алдырганда бул мени колдойт, мени ушинтет депчи. Ошондуктан биз канчалык мырзалар өзүбүздүн бийиктигибизди көргөзсөк, айымдар бизге ошончолук баш ийип берет да. Болду, ушул эле жол. Менин оюм бул. Мен психолог эмесмин. Мен турмуш куруп жашап атканыма 1 жыл 1 ай болду. Бирок 1 жыл 1 айдан бери мен жубайыма бир да жол кыйкырып сүйлөй элекмин да. Ал дагы мага кыйкырып сүйлөйт. Анткени биз ага жеткирбей атабыз. Анткени ал балким эмоция менен таарынычын айтаттыр, бирок мен ага теңелбей, ал эмоциясын баскандан кийин анан акырын сүйлөшүп, экөөбүз сонун чечип алабыз да. Сизде түшүнүк бар экен да. Кыйкырса деле болот. Түшүнүк бар экен да. Жок, менде деле түшүнүк жок, мен бирок сабак алып атам да. Сиздин отношенияңызда түшүнүк бар экен да. Ошол түшүнүк негизи башында бардык отношенияда деле түшүнүк болот да. Бирок ошол түшүнүктү өзүбүз кетирип алабыз да. Мисалы мен деле аялымды аз башкарам деп жубайыма барып катуу сүйлөп жаман айтсам, мен аялымда бирөөнүн кызы анда кыялы бар да. Ал дагы мага жаман айтат ответ. Ошон үчүн бул жерде көбүнчө жоопкерчиликсиз айткандай мырзаларда болуп атпайбы? Биз мырзалар качан алдай алганды билсек эле, анан эмоцияга алдырганда теңелбесек эле болду. Мен оюм ушул болду. Келиңиз. Айделе айым, сындашкандан эмес сырдашкандан болойлу. Азыр сиз айтпасызбы, мен чоң эле кысмына депчи, бирок аркада из басып келе жаткан инилерге, карындаштарга сиз чоң эле эжесиз да. Анан турмушка чыгып, төрөп, энелик мээрим бербегендиктен болоттун балдары менен кыздарына энелик мээримиңизди бере аласызбы деген суроо да менден. Кандай көз караштасыз?
эгер сиздерде баардыгы жакшы болуп үйлөнүү максатына аттанып кетсеңиз болоттун балдар кыздарына чыныгы энелик мээримди бере аласызбы? Сиз жакшы суроо бердиңиз. Мен ойлойм баары бир энелик мээримди өзүнүн энесинен башка адам чоң бере албайт. Андан өйдө бере албайт. Туурабы? Бирок эмнеге баары бир кийин жаңы жол баштап атканда, жаңы турмуш куруп атканда адамды өзүң гана эмес, өзүнүн кийинки прошлое менен принимать этесиң, туурабы? Аны билгенден кийин албетте может мамиле болуп калганда жакшы мамиле кылганга аракет кылабыз. Болот мырза, кыздарыңыз сиз менен турабы же апасы менен турабы? Жакын арада эле келди, тосуп алдым, азыр менин колумда да. Көптөн бери, же сиз дайыма карайсызбы негизи? Эки жума болуп калды. Негизи менин колумда болот. Албетте бул Адель өзүңүз айткандай бул баардыгы реалити долбоор, ошондуктан баардыгы ачык айкын айтылат. Анан чындыгында сыртыңыздардан караганда экөөңүздөр аябай дал келип атасыздар. Демек мамиле уланышына бир гана убакыт көргөзөт эми. Биз ийгилик каалайбыз. Туура айтасыз. Рахмат. Анда кол чабуулар менен биз бул жака орунтан орун алып берсин. Келиңиздер. Болот мырза. Биз аябай өзүбүздүн тилде сүйлөп көнүп калыптырбыз, Аделянын тилине да көнөттүрүбүз психология тарабынан, Анда көптөгөн биздин көрүүчүлөр күтүп калды. Санжар менен Розанын мамилеси кандай уланып атат деп, Келиңиздер. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кыргызстан сизге абдан жагып атканы, бирок Кыргызстандан дагы Санжар көбүрөөк жагып атканы жүзүңүздөн көрүнүп турат. 키르기스탄이 완전 마음에 들었지만 키르기스탄보다 산자르가 너무 마음에 드는 거 보이네요. 오바. Келип мамилени улантканыңыздарга 1 айдын жүзү болуп калыптыр. 1 айдын ичинде Санжар мырза сиздин жүрөгүңүзгө канчалык деңгээлде кирип баратат? 둘이 관계를 가지는 지 한 달 정도 되는데요. 산자르가 마음속에 얼만큼 들어갔는지. 저는 우선 천천히 알아가 보는 스타일이라 사람의 성격이 너무 중요해서 지금도 천천히 알아보고 있습니다. Азыркы убакытка чейин Санжардын мен характерлерин күндөн күнгө көрүп жатам. Абдан күн сайын окуп үйрөнүп атам дейт. Анын мүнөзүн дейт. Жакшы жагып атат дейт. Адам деген бир адамга көнүп калат го. Мисалы мурда Роза айым жалгыз жүрчү да, эч кимге көнбөй. Азыркы убакта Санжарга болгон көнүү пайда болуп турбу мындай? Жазгысы келип, чалгысы келип, сүйлөшкүсү келип, жолуккусу келип. 원래 여자가 혼자 다니다가 막 한 사람이 나오면 뭐 여자가 아니라 사람이 익숙해져가지고 막 전화도 오고 메시지도 오고 익숙해지는 건지 지금 없으면 안 되는 걸로 뭐 옛날에 없으면 괜찮은데 아무도 없으면 지금 익숙해졌는지. 아무래도 산자르랑 아침에 굿만땅 그거 같이 하고 그리고 잘자 굿나잇 작실잣 하기 때문에 아마 없으면 허전하지 않을까요? Албетте күн сайын эртемен турганда адан кутмантаң деген жазууну күтөм, кечинде жакшы жат дегенди күтөм. Эгер андай жазбай калса өзүмдө негедир бош, жүрөгүмдө боштук пайда болуп кетет. Күн сайын ошон үчүн анын сообщенияларын күтүп калдым дейт. Роза айымдын Instagram желесине да подписчиктери көбөйүп атат да. Анан балким экөөнүн ортосуна мамилени токтотуш үчүн Санжардын мурдагы сүйлөшкөн кыздарынан дагы тоскоолдук болуп атыптыр деп уктук. Ошол нерсеге кызганыч болуптурбу кичине? 혹시 둘이 하는 관계를 지금 로자 팔로워가 많아졌잖아요, 인스타그램에. 그 둘이 관계를 막 끊기 위해서 산자르 옛날 여자친구가 막 연락이 오고 막 그런 거라고 들었는데 그런 거에 가지고 질투하는지. 일단 저는 전에도 말했듯이 산자르를 믿고 있기 때문에 질투가 나지는
않는 것 같아요. 왜냐면 산자를 믿고 있어서. Мен эч качан айткам, мурункуда да Санжарды кызганбайм дейт. Мен Санжарга ишенем, ошондой эле мен турганда Санжар эч качан мен ишенем дейт. Мендей кызга неме кылбайт деп эч качан. Сүйлөшпөйт деп дейт. Мисалы биздин бизде баягы мамиле башталгандан кийин бизде деле катышуулардын арасында болуп атат. Айымбы кызбы башка бала менен эгерде кыз видео тартып кала турган болсо, айым мырза кызганып атат. Ушундай эгерде Санжар мырза башка катышуучу менен видео тартып ар кандай творческий эме кылса кызганбайт бекен ошону? 혹시 지금 여기 있는 사람들 중에 다들 뭐 같이 있는 남자 여자가 있지만 근데 다른 여기 있는 사람이랑 비디오 찍고 서로 막 질투하고 있는데 특히 남자들이 혹시 너도 그 남자 산자도 다른 여자랑 비디오 찍으면 네가 질투하는지? 아직 일어나지 않은 일이라 상상이 안 가긴 하는데 산자르가 그거에 대해서 많이 설명을 해줄 것 같아요. 제가 아는 산자르라면. 그래서 질투날 일은 없을 것 같아요. Пока что бул иш боло элек го, бирок ойлонуп мындай элестетип көрүп атам дейт. Боло элек ишти элестетип атам, бирок Санжарга ишенем деп айтып атам. Ошол моментте Санжарды мен билген Санжар болсо мага түшүндүрүп берет болуш керек, эмне үчүн тартканын. Санжар мырзага да берели. Санжар не сүйлөтпөй эле коелу. Кандайсыз Санжар мырза? Жакшы, баарыңыздарга ассалам алейкум. Көчөдө көптөр суроош керек, Каренка кыз менен сүйлөшкөн кандай экен енді? Ошол жөнөкөй эле суроо берейинчи, кандай экен? Бул убакка чейин тажрыйбалуу болуп калдыңыз. Эми эфирден баягы отношения жөнүндө кандай кызга мамиле кылыш керек экенин бардыгын билип калдыңыз да. Анан ушул жолкусун кандай мамиле кылып атасыз? Бизде мамиле аябай жакшы кетип атат. Анан кызыккандар дагы туугандар тараптан негизи эле мени тааныган адамдардын бардыгында ушундай суроолор жаралат. Кандай сүйлөшүп атасыңар, бири-бириңерди кандай түшүнүп атасыңар? Бизде бири-бирибизди аябай жакшы түшүнүп атабыз. Жакшы сүйлөшүп атабыз да. Анан мен негизи өзүм кандай болсом, өзүмдүн мүнөзүм кандай болсо, ошол истинный оригинал Санжарды көргөзгүм келип, ошондой эле жүрөм мамиледечи. Мен болгон ошол эмне кылгым келсе, гүл бергим келсе гүл берем, бир жака алып барып келгим келсе ошол жака алып барам. Анан буга болушунча мен ошол Кыргызстанга бул батыраак көнүп кетиш үчүн мен кыргыздарга тиешелүү нерселерди көрсөтүп, ошолорду үйрөтүп атам да. Мисалы кыргыз тамагы, кыргыз киного алып барып, кыргыз эмелерге, мындай кыргыздын уже традициясын эмесин бул бат түшүнүп кетсин деп, ошол нерселерге көбүнчө аралаштырганга аракет кылып атам. Анан сиздин жүрөгүңүзгө канчалык пайыз кирип баратат? Канчалык көнүп баратасыз? Бизде негизи ошол Роза айткандай эле бири-бирибизден ошол күтөбүз. Жандай бир ырсап бар. Каттардычы. Анан жана бир ырсап бар, толук билбейм, бирок акыркы 2 сабан билет экенмин да. Телефондо сүрөтүң бар үчүндүр телефонду кучактап жатып жүрөм дегенчи. Полный ырсапты мен ийгисин окуп койсом болот да. Анткени биз көп жолугуп атабыз да. Жумасына 3 жолугуп мүмкүнчүлүк болгондо жолугуп атабыз. Анан ар бир убактыбыз кызыктуу өтөт, убакыттын өтүшүн байкабайбыз да. Бат өтүп кетет. Анан мен дагы көнүп баратам, мен дагы ошол Роза сыяктуу ошол каттарды күтүп калдым десем болот. Керемет. Демек мамиле абдан сонун уланып атыптыр, урматтуу көрүүчүлөр. Биз бир гана сүйүнөбүз, кубанабыз. Анан өткөндө биз суроо бердик эле, эгерде 2 айдын ичинде жүрөгүңүз ачса турмушка чыкканга даярсың, Роза даярмын деген да. Бирок эми ошол баягы турмушка чыгыш үчүн дагы да жүрөк ачылыш үчүн кыз жигитке өтүш керек. Кыз жигитке өткөндөн кийин да көп эмоциялар ачылат да. Анан кыз жигитке өтүш Роза айым үчүн кандай оорбу же жеңилби азыркы убакта?
로지가 그 결혼 여태까지는 말을 했잖아요. 그 결혼하는 거 진짜 내가 마음이 열면 미칠 만큼 사랑하면 나가 결혼할 수 있다. 근데 결혼하기 전에 여자 남자 그 여자친구 남자친구 사이 돼야 되잖아. 그런 거는 좀 준비가 되는지 여자 남자친구 관계로 가능한지. 지금 당장 막 사귀어야 된다. 이거는 솔직히 아직 시간이 좀 더 필요한 것 같아요. 물론 한 달 만났지만 저한테는 한 달이란 시간이 문화도 다르고 이제 그러다 보니까 조금 짧았던 것 같아서 조금 더 시간이 필요할 것 같은데 그 의미가 제가 산자르를 막 싫다 판단하겠다 이런 의미는 아니라 조금 더 그냥 더 알아보고 싶고 그리고 이 나라에 대해서 좀 더 알아보고 싶다는 마음인 것 같아요. Мени дагы бир сыр айта кетсем түшүнөт деп ойлойм дейт. Анткени Кореяда маданият башкача, менталитет башкача, Кыргызстанда башкача дейт. Биз үчүн бир айда сүйлөшүп туруп эле кыз жигитке өтүп кетиш өтө таң калыштуу окуя да дейт Кореядачы дейт. Ошон үчүн мен албетте Санжар мага жаккан жок, мен дагы Санжарды сынашым керек деген мааниде айткан жокмун дейт жообум. Мен Санжар жагат, аябай баары жакшы болуп атат. Болгону убакыт келет дейт. Убакыт келди же эмне дейт, бирок балким дейт ооба. Эгер убакыт болуп калса дейт. Санжар мырза. Экөөңүздөрдү аябай кыйнап аткандай эле болуп атасыз го, кыз жигитке өткөрө депчи. Бирок эми баягы Камчежуру я 남자친구 여자친구 데려와 이런 거 같은데. Бул баягы реалити долбоор болгондон кийин ачык айтышыңыздар керек да. Эми биз Розаны жоондуктук негизи Роза өзү жок дечидей деле эмес экен да. Демек бул башында такыр эле Санжарга ишенбеген биздин коногубуз азыркы убакта Санжар кыз жигитке өтөлү десе дагы ишенгенге чейин жетиптир. Демек бунун аркасында дагы аябай жакшы нерсе бардай сезилип атат да. Сиз үчүн кыз жигитке өтүш оорбу же жеңилби азыркы убакта? Азыркы сезимдер менен. Мен негизи жакшы билип калдым. Мүнөзүн, эмнени жактырат, эмнени жактырбайт, кандай адамдарда кандай кайсы сапатты баалайт. Мен дагы ошол сапаттарды оңдогонго аракет кылып атам да. Балким ал сапат Кыргызстан үчүн жакшы эле нерсе, бирок менталитет эки башка болгондон буга мисалы жакпайт дегендейчи. Ошол сыяктуу мындай бири-бирибизге мындай түшүндүрүп окшошуп келатат да. Мен дагы мисалы бардык ар бир мүнөзү мага жагып жатат. Анан кыз жигит мамилеси тууралуу мен да ойлондум. Анткени негизи мамилебиз аябай жакшы да. Ошондуктан мен да ойлонуп жүрөм. Жакынкы учурларда балким өтөбүз. Мындай элестетип атасыз да, Розаны алып жашасам, бул түштүк Кореядан болсо, бул мага ак жоолук салынып, ысык чай коюп, мындай жубайыңыз катары элестетип атасызбы? Негизи ар бир мамилени баштаарда, мисалы, ошол адам менен таанышуу жүргүзүп атканда мен элестетип көрөм. Кандай болот кийин келечекте депчи. Кандай болуп жашайбыз, анткени ал нерсени ойлонбосо да болбойт. Мындай келечекти көрбөй, элестетпей жөн эле мындай мамиле да кыла албайм да. Башында ошол эң биринчи келгенде Розанын сөздөрү эсимде. Например, сиздер аябай көп суроо бергенсиздер, сүйүп калсаң каласыңбы, ушундай Санжар айылдашайт дейби депчи. Ошондо мен эгер чын жүрөгүмөн жактырып жатсам, чын жүрөгүмөн жактырсам, мен албетте макулмун, кыз киши макул болот депчи. Мен элестеткем, бул Розага дагы негизи кыргыздардын эмеси, салт санасы, кыргыздарда болгон мисалы тойлор аябай жагат экен да. Бул өз көзүм менен көргүм келип жүрөт дейт. Бирок аябай кызыктуу экен, мен угушум боюнча, көргөнүм боюнча чала була. Мен да ошол нерсеге аракет кылып атам, бул бат эле көнүп кетет деген ойдомун да. Элестетип көргөм, жакшы элестер бар. Сиздин ата энеңиз эмне деп атат? Биз каршы эмес экенин билебиз, бирок баягы чынга айланып баратат да, сиздин мамилеңиздер күчөп баратат да. Үйгө барганда биздин атам болсо ошол келелекте эле
мындай эфирден эми көрүп жакшы тааныша элек деле сразу эле сонуңуз экен ушул калсын деп өзүнүн оюн бир айткан. Атам бир эле айтат, анан кайра айтпайт да, бир эле сөз айтат да. Анан апам болсо эми ошол туугандардын ойлорун айтып, өзүнүн оюн айтып, анан алардын көзүнчө аларга мындай жакшы, жүрөгү таза, ачык мүнөздөгү кыз катары элестетишет да Розанычы. Алардын байкоосу боюнча алар болсо албетте мурун айтып келгенде эле ар дайым менин тандоомду колдошу да. Ушуга чейин колдоп келишти. Мен кимди айтпайынчы, бирок азыр дагы колдоого даяр да. Розага суроо бергим келип атат. Санжар жөнүндө айланасындагы подругалары, чогуу иштешкен бул жактагы кесиптештери эмне деп атыптыр? 지금 로지가 대답하기 전에 그 소멸했다고 이야기하고 근데 대답 이런 질문했어. 산자르에 대해서 이 친구들이 뭐라고 이야기했다고. 산자르가 엄청 제가 여기 혼자 오게 돼가지고 친구들이 많이 걱정을 했는데 그래도 산자르가 잘 챙겨주고 있어가지고 친구들이 안심을 하고 있어요. 네, 한국 친구들이. Кореяда досторум аябай мага абдан кубанып жатышат. Анткени жалгыз кеттиң эле Кыргызстанга эмне болуп атат деп күндө сурап турушчу, бирок Санжар менен жүрүп баштаган айын эч ким переживать этпей калышты дейт. 그래서 고마운 마음으로 제가 선물 조그만 거 준비를 했어요. Анан мен аябай Санжарга ушунчалык ыраазычылык болгондуктан кичинекей Санжарга белек алып келдим. Ошону тапшырсам болобу? 나도 그런 초콜릿 좋아해. Эмеде биздин мырзалар сүйүнгөндө ичинен сүйүнөт десеңиз. 우리 남자들이 키르기스 남자들이 마음속으로 기뻐한대. 막 밖에서는 안 보여준대. ичине 안에서 막 이렇게 한다고. Бул жакта сыртында кат бар экен, ошол кат аябай жакты. Санжар дейт. Ар дайым мени жылмайтканың үчүн рахмат дейт. Ар дайым мага күлкү тартуулап турасың дейт. Ошо аты жазылып экен, сынми деп. Роза, экөөңүздөрдүн жолукканыңыздарда кайсыл жолугушу өзгөчө эсиңизде болду? Кайсыл жолугушуда сиз ушундай өзүңүздү эң эркин сезип, ошол жолугушу сизге жакты жүрөгүңүзгө? 여태까지 만남 중에 어떤 만남이 특별하는지, 네 마음속에 남았는지. 어제 그 그림을 같이 그려지는 거를 받았는데 그때 제가 혹시 기다리는 동안 지루할까봐 혼자 아이스크림을 주더라고요. 그렇게 그런 작은 배려들이 되게 기억에 많이 남는 것 같아요. Мен үчүн өзгөчө кечээ күн болду. Анткени сүрөт тарткан жерге барганбыз дейт. Мындай сүрөткө мени тарткан болчу. Анан ал Санжар мороженое жеп турган болчу. Анан мени сүрөткө тартканда күтүш керек турбайбы, мындай отуруп дейт. Ошого мени аябай тажап кетпесин деп мороженасын берди дейт. Ошондой кичинекей мага бөлгөн моменттер өтө жүрөгүмө калат дейт. Керемет. Мен де суроону берсем болобу? Менин суроом Санжарга эле. Бүгүн сизде бир ай болду да чайлашканыңыздар. Анан так сиздин өңүн түсүңүз боюнча немеде көрүндү да, биз сизди кыйнап атып, мындай качан кыз жигит мамилесин өтөсүң деп сөздү сизден суруп чыккандай сезилди да. Сиз эркексиз да, көрүп атасыз, что кыздын сизге привыканиясы бар экен. Любовь болбосо деле привыкание. А сиз эмне эркек катары чечкиндүү болуп, өзүңүз эле кызга сюрприз бизге да айттырбай, катышуучуларга, көрүүчүлөрдөн суратпай эле эмне себептен чечкиндүү болуп өзүңүз ошо кыз жигитке өтөлү деп сунуш кылган жоксуз? Туура айтасыз. Мен сиздин оюңузду түшүндүм толуктурда. Бегай айым. Бул жерден болсо негизи ар бир нерсенин өзүнүн убагы бар. Биз өз арада сүйлөшөбүз, өз ара сырдашабыз. Анан
мен ойлойм мунун өзүнүн убагы бар. Сөзсүз түрдө мен бир убакытты өзүм белгилеп, тандап, эч кимге айтпай анан кылгым келет да. Бүгүн болгону сиздер тараптан ошондой суроо болгон үчүн гана мен ошол суроого жооп берип кеттим. Бирок негизи бир күндү пландап жүрөм. Рахмат жооңузга. Экинчи суроом Розага, да? Сиздики Санжарга сүйүүбү же привыканиябы? 당신의 산자한테 감정이 어떤 감정인지 익숙한 감정인지 아니면 사랑의 감정인지 둘 중에. 익숙함이라고 하기에는 제가 엄청 조심스럽고 되게 시간이 많이 걸리는 스타일이라서 익숙한 건 아니에요. 익숙해서 산자를 만나는 건 아니고 당연히 알아가면 갈수록 괜찮은 사람인 것 같아서 더 만나보려고 하는 거예요. Это привыкание емес дейді пока что дейді. Бирок көнүп баратам дейді. Бирок аябай көнүп калдым деп айткан жокмун дейді. Күндөн күнгө көнүп баратам дейді. Рахмат. Кээде жатып алыпчы Санжар, Роза. Мындай ойлор келеби? Жөн эле өзүмдү алдап жүрбөй эленби? Балким баарын токтотуп туруп, чын эле өзүнүн эле кыздар менен сүйлөшсөм кандай болот деген ойлор келбейби? Албетте, мисалы атул болгондон кийин, кыргыз болгондон кийин, кыргыз деп жашайбыз. Ар бир улут өзүнүн улутун сүйөт да. Анан бирок жаман улут деп болбойт, жаман адамдар гана болот деген нерсе менен мен жашап келем да. Ар бир жерде жакшы дагы жаман да адамдар болот. Анан мен эң негизгиси бул жакта үй бүлө куруп атканда өзүңө адам туура келиш керек да. Өзүңө жагып ошол менен сен жашап кете аласыңбы, жакшы балдар тарбиялай аласыңбы, мамлекетке жакшы кошумча кыла аласыңбы, экөөңөр кандай жашайсыңар, бириңерди кандай түшүнөсүңөр. Ошол нерсе эң маанилүү да. Адамдын эме улуту эмес, именно силердин жашап кете аласыңар, ошол нерсе маанилүү. Бириңерге эмне бере аласыңар, ошол нерсе да. Улутка так эч кандай мындай көңүл буруу болгон эмес, анда ою кеткен эмес таптакыр. Сизге жаккан үчүн сүйлөшүп атасыз. Мага жаккан үчүн, бирибизди аябай жакшы түшүнүп атканыбыз үчүн биз дагы деле улантып келе жатабыз. Кол чабуулар менен анда Санжар менен Розага азырынча көз тийбесин. 큰 박수로 산자라고 승리를 안자게 앉으면 Кийинки 됩니다. чыгарылыштарда жакшы жаңылык менен күтөт турбуз, урматтуу көрүүчүлөр. 다음에는 Жакындап good келе атат десек news로 болот. 기다리겠습니다. Келиңиздер. Бизе бул жака кол чабуулар менен анда Бакыт мырза менен Сымбат айымды чакырып алалы. Келиңиздер. Куш келипсиздер. Саламатсызбы, Канат мырза? Саламатсызбы. Дароо эле сөздөн баштайсызбы же кандайдыр бир даярдаган видеолоруңуздар барбы биз үчүн? Албетте видеобуз бар. Биз сонун ачылышка барып келдик. Мото сезондун ачылышы болгон мурунку жумада. Ошондон видео тартылды. Ошону көрө кетсек жакшы болот. Анда барыңыздар, экранга көңүл беребиз.
керемет. Экөөнүн бири-бирине жарашканы, видеонун сапаты, кийинген стилдери, көз караштары. Эртең эле үйлөнүп кетчү дейм бул видеону көргөндө. Кандайсыздар? Ушундай жакшы видео үчүн кол чаап коелу. Бакыт мырза, мамилеңиздер жакшыбы? Мамилеңиздер жакшы. Көчөкү күндөн билесиңер, туура бирибизге түшүнүп кетип атабыз. Албетте агрессивдүү эмес, сымбат айым газ ойдеткенде билет экен, ошондой эле тормозду басканды билет экен да. Көбүнчө мен тормозун басып коет акырындан кылдатык менен. Да. Өзүңүз айткандайбы, жана айта бересиз го, ушул сөздү жакшы үйрөнүп алып турсуз го. Жакшы аял жаман эркекти хан кылат дегендей болтабы, О, биякта ушундай экен. Куда шея, туда и голова дейт. Женщина шея, мужчина голова. Бул дал сымбат айымга да келишет экен. Билбейм, көп жерден бизде көп история болду эми ушул жуманын ичинде. Көптөгөн сүйлөшүүлөр болду, бирок сүйлөшүүнүн үстүнөн биз бирден моундай тон повышать эткен жокпуз бирибизге. Сүйлөшүп алабыз, так чечип алабыз. Чуть-чуть болот. Ким көтөрдү тонун? Баягы эле айымдар. Болду. Нам надо серьезно с тобой поговорить дегенде эле катып калдым ошол моментте мен. Ё-моё, эмне болуш керек? Эмне серьезно болуп кетти деп. Сымбат айым эмне дейт болду экен? Баары эле жакшы эле болуп келатат. Ооба, кичине уруш талаш болду, эми мындай эле да, мындай эле. Для красок дегендей. Кичине өпкөсүн үзүп коеюн дедиңиз. Бираз ошондой туура келип калды да. Ал мен жөн эле отуруп тийип алайынчы дегенден эмес. Кичине мен кичине өзүнө кичине ордуна келтирип коюш керек болуп калды. Доброе утро деп. Ошо, бирок баары жакшы эле. Аракет кылып атабыз. Мындай урушсак да кичине мындай помириться. СМС жазышканда кандай? Жаным, доброе утро, милая деген сөздөр кетип атабы? Бакыт мырзанын суроосу эле бул. Милая деп айтат, бирок мага азырынча кичине дико болуп турат да, анткени мен мурда деле менин отношенияларымда ошондой сөздөрдү анча колдончу эмесмин да. Милая, солнышко, зайчик дегендерди мен анча кичине жүрөк ачылгандан кийин сиз көнөсүз болуш керек, Же анда деле сизге жакпайбы бул сөздөр? Анда деле жакпай калышы мүмкүн. Просто өзүм ошондой адаммын да, меники аябай сүйгөн кезим деле болчу эми биринчи подростковый ана дегенде, бирок аякта дагы жөн эле атыбыздан мен көбүнчө билесизби, действие ошону эле карайм да. Милая, зайчик, мен сени сүйөм деп айтса болот. Бирок мисалы үчүн келип, жөн эле настроениени көтөрүп, жүр барып келели, мен сага мына сиренте тияктан кесип келдим, жөн эле сен күлгөнүңдү караган үчүн деген, вот ушул мага я тебя люблю да. Милая, зайчик эмес. Мырзада сурооңуз бар экен, келиңиз. Саламатсыздарбы? Чайлашуу канча убакыт болду сиздерде? Экинчи, үчүнчү жума келатат. Почти бир айлап калыптыр, кыз жигитке качан өтөсүздөр? Булар кыз жигит го дейм, азыр эле деле. Официалдуу түрдө бул жакта. Официалдуу закон түрүндө кол коюп. Закон түрүндө. Негизи туура. Негизи бирок видеодон көрүп аткандай эми кыз жигитке өтпөй истесе туура эмес болуп аткан экен. Булар кыз жигит эле болуп калды да биздин көзүбүзгө. Ошондо ооба. Кыз жигитсиздерби? Жокпу? Жок, азыр бизде мындай болуп атат, бирок ачык айта кетейинчи. Кыз жигит бирок официально айтыш керек, официально кыла элекмин приложение, бирок ал датасы бар, көчө күнү айткандай эле, өзүнүн датасы менен 13-үндө келип калса, Кудай буйрса, ошо датада болот. Как неожиданно! 13-үндө деп коюңуз. Бирок аракет кылабыз, бирок азырынча айтпай турабыз качан экенин, Тамашалоочу 13 жакшы көргөн число менен сан. Анан чалышуулар болот го ортоңуздардачы. Ошондо ишенбестик болуп, видео звонок менен чалып, ушундай учурлар болгон жокпу? Биз вообще Сиз өтө кызганган жоксузбу?
Бакыт мырза. Так, билбейм, биз чалышуулар болот, бирок чалышууга чейин эле биздин перепискадан эле баары ошол жактан жазылып чечип алабыз дачы. Биз анда Бакыт мырза менен Сымбат айымга да ийгилик каалайбыз. Чындыгында биздин мээнетибиз жөн эле текке кетпей жатканын билип атабыз. Биздин мээнетибиз аткарылып жатат десек болот. Сиздер орнуктан орун алып берсеңиздер, сиздерден дагы жакындап калган Эсенбек мырза менен Медина айымга кол чаап коелу. Жакшы жаңылыктар менен бүгүн эфирге келип отурушат. Ассаламу алейкум, дагы жолу урматтуу катышуучулар, көрүүчүлөр. Бизде Кудай буюрса жакшы жаңылыктар бар. Өткөнкү жумада биз энаталар жолукту, тааныштык. Баарыбыз бир дасторкондо отуруп, бири-бирибиз менен жакшыдан таанышып, көрүшүп, ой бөлүшүп келген жайыбыз бар. Ошондо таанышты, андан нары кандай жыйынтык болду таанышуу? Тааныштыктын жыйынтыгы боюнча биз баратканда эле бир максат коюп барганбыз. Бардык нерсени ошол жерден чечишип, жыйынтыкты кылып алалы деп бардык, сүйлөштүк. Медина тараптан келди, энатасы өтө жакшы адамдар экен. Биз ойлогондой бири-бирибиз менен тез табылышып, мамилебиз келишип кетти. Оюбуз бир жерден чыктык десек жаңылышпайм. Ошентип биз жакшы жаңылыктардын жыйынтыгында майдын 21-inde кыз узаты болсо, 23-ünde свадьбабыз болот. Керемет. Медина сүйлөгүңүз келбей калганга эртек күйгө тийинчи, ошо эфирден кетейин, эртерээк күйгө тийинчи да. Саламатсызбы Канат мырза, саламатсыздарбы? Эсенбек байке айтып кеткендей эле бардык нерсе таанышуу ойдогудай өттү. Биз ойлогондон да жакшы өттү. Ата-энелерибиз бири-бирибизге аябай жагышты. Менин үйүмдөгүлөргө дагы аябай жакты. Эсенбек байке жана туугандар аябай жакты. Өзгөчө мамама аябай жакты. Аябай жүрөгүм жылып, жүрөгүм эзилип кетти дейт да Эсенбек байкени көргөндөчү. Керемет, сон. Ошол. Сиз Медина канчалык деңгээлде жагып атат сиздин үйүңүздөгүлөргө? Эмне деп айтып атат Мединаны туугандарыңыз, үйүңүздөгүлөр? Албетте менин биринчи талапкер болуп келген күндөн баштап мени колдоп коштогон менин бир туугандарым болду. Андан тышкары баягы так жакындан билген тааныштарым, мурда кийин иштеген кесиптештерим бардыгы эч кандай каршылык көрсөткөн жок, жалаң жакшы гана сөздөрүн айтып, колдоп, аталарыбыз, улуу эжелерибиз баталарын кара берип турушту. Ошо кудалар жолукканда кандай сезимдер болду мындай тойду жылдырышпаса экен деп корктуңуздарбы, мындай күзгө калтырып коюшпаса экен деген? Албетте баратканда баягы эме кызы бардын назы бар деп коет эмеспи? Өздөрүнүн да баягы оюнун бир жерге кармап, өздөрүнүн оюн бир жерде гана чыгарабыз деген максатты айтат экен деп мен да аябай коркунуч болду. Анткени бардыгы мен тезирээк гана тез темпте аткарып атканда шашылыштын кереги жок деп айтат го деген жооп болгон да. Анан ошондой коркунуч болду, бирок эмнегеде отургандан кийин бардыгы түз көз карашты айтышып, менин оюмду угушту ошол жерден. Максатың эмне болуп атат, кандай? Мен да ачык айттым, максатым ушундай. Жакшылык эртели болуп кеткени жакшы деп эле ошо ниетимди, койгон максатымды айттым. Демек, аз убакыттын ичинде Мединаны да ата-энесин көндүргөн, сиздин ата-энеңиз өтө чоң аракет кылыптыр да туугандарыңыз. Кыйын эле болду болуш керек эми ушундай. Чындыгында кыйын да. Канча убакыт болду уже мамиледе жүргөнүңүздөргө? 2 ай болуп калайын. 2 айга чыга элек. 2 айдын ичинде Эсенбек мырзанын ата-энеси бардыгын көндүрүп, жана ошондой эле Мединанын да ата-энесине ушул биздин жалпы кудагы ата-энелерге бир кол чаап коелу. 2 жаштын сезимин колдоп жатканына. Келиңиз. Тилек байкенин настроениясы жокко 100 миңди эми бересизби? Убада бердиңиз эле. 100 миң кошумча менен келет экен да Тилек мырза. Жок, бере албайм мен. Тамаша. Албетте негизи билдешкенибизден танбайм. Себеп дегенде болгондо дагы
Эсенбек байке мындай бөтөн адам эмес да мен үчүнчү. Даже мен бул мелдешкендиги үчүн эмес, балким мен чын жүрөгүмөн эле ага катары Эсенбек байкеге мындай ошончо сом берсем мындай эме деле болбойт го деп ойлойм да. Кандай десем, бул мелдешкендик эмес да, мисалычы. Бул ат душум мындай чын жүрөктөн бергендигим, бул ага катары, эне катары, бир туугандык катары бергеним деп билем да мындай. Албетте ал нерседен танбайбыз. Буюрса ал күнгө жете берели. Ооба, бирок Эсенбек мырза Мединага келелекке чейин сиз Медина дагы айткан, эгер сиз үйлөнүп келсеңиз мен дагы 100 000 сом берем дегенсиз да, Медина айым. Анан Нурзада менен азыркыда тааныштыкта жок ооба. Бирок экөө да сүйлөшүп атпайбы экөө ким Нурзада менен Тилек мырзадачы. Анан буюрса баягы Улук менен Нурпер деле 1 жылдан кийин ушул студиядан үйлөнүштү эле го. Анан андай болсо кайра кайтарылып калабы дейм да, экөө үйлөнсөчү. Эме болгондо негизи эфирде деген андай мелдешүү болгон эмес, Наргиз айым. Эфирде кайра кайталап көрсөңүз болот. Бул жакта 100 000 сом деген сөз Тилек байкенин оозунан чыккан. Жана мелдешүү деген эгерде мен сенин күйөөгө тиериңе ишенбейм, сен тийбейсиң деген. Эгерде сен тийип кете турган болсоң, мен 100 000 сом берем деген. Мен кайталап көрбөсөм деле эсимде, Медина айым, мен эгер үйлөнсөңүз, сиз үйлөнсөңүз, мен сизге 100 000 сом берем дегенсиң. Жок, мен тийбей калсам берем дегем. Мен кайталап көргөм, 3 жолу көрдүм ошол эфирде, именно кайталап ушундай суроолор болуп калбасын депчи. Мен тийбей калсам мен сизге берем деген. Ушундай болгон да. Сиз мындай кылып да чечкенбиз ооба. Андан кийинкисинде эфирдеби же ошол учурда беле Айдос айтып калбады беле. Силерге акча кереги жок болсо мындай ойноп атасыңар, эл ишенбей атат. Эгер акча кереги жок болсо ортого таштап койгула деген да. Анан биз ошол нерсе ойлонуп туруп, бияктан Медина тиякта отурган ошол нерсени кайры садака катары кайрымдуулукка беребиз дегенбиз. Ал нерсени Медина деле ал сөзүнө тайбайт болуш керек. Эгер макул боло турган болсо 100 000 сом үчүн эл үйлөнүшкөн жок да буларчы. Андан көрө ортодон чыгарып, балким мен себепкер кылып берип атам. Ошол нерсени балким Медина кайрымдуулук кылып жумшайт да. Ошол Тилек кайрымдуулукту айткансың да ошондочу. Чындап келген ошол негизи соо мен да. Мен негизи жол көрөм, жок жүрөм да, мага кайрымдуулук кылып койгон ошол 100 000 сомду. Эмне күлкүнү? Эме да. Айдос. Сенин эми иштей турган ишиң бар. Акчаны көп табасың өзүң айткандай. Кыргызстанда көптөгөн эми муктаж адамдар көп да. Балким ошол нерселерге кайрымдуулук койсок, буга Эсенбек байке деле Медина деле кошулат болуш керек. Ошону эки жаштын тоюна эле кайрымдуулук кылып койсок. Ошону эки өздөрүнө берсең туура болот да. Өздөрүнө берсек анан өздөрүнө бир кайрымдуулук кылат да. Анткени башын ошол нерседен башталды, өздөрүнүн эле тоюна жардам болсун, жаш оңорго эме деп бул жака өзүнө берилген туура да, анан ортодон кайра кайрымдуулук кылып коелу, бияк кылып коелу деп. Бирок кайра Медина хорошо кайрымдуулук көрөбүз деп айтпады беле? Айтпады беле кийинкисинде, туурабы? Ошол нерсени көрсөңөр, мынткенбиз. Жок. Ортого таштайбыз, ошол нерсени кайрымдуулукка жумшайбыз деген. Эгер мен чыгып, сиз берсеңиз мен албайм деп айткам мен. Антип алгам мен. Ортодон көп эле убакыт эфир өтүп кетти, ооба, бир көрүшүп коюшубуз бар экен, анан айтышыбыз керек экен. Жок. Тилек мырза, сиз берелек делечи, споруңуз болсо Медина менен болгон, а бул жерден Эсенбекти да кошуп кетип атасыз да. Эсенбек мага бөлөк эмес, Эсенбектин тоюна кошуп койсом, сиз бул жерден спорду Медина менен кылгансыз. Мединанын узатына берип коюңуз, алабы, албайбы, кайрымдуулук кылабы? Бул өзүнүн чечими да. Кайрымдуулук кылса андан жакшы, берген сиз Мединадан жакшы болуп чыгасыз. Айтсызбы, берип коюңуз, болду. Рахмат. Тилек мырза берем дебеди, ким айтты бербейм деди? Бул жерде мындай болуп кетпедиби? Медина менен Тилек мырза мелдешпеди беле. Тилек мырза ошону берердин астында да кекетипчи, ой Эсенбек анан чужой эмес, анау мынау деп анын өмүр баянын айтып кетип берип атат да. Антип бербей эле просто мелдештиз да Тилек мырза. Сиз эми мелдештик экен, бул Эсенбек байке мындай эле айтып атат. Медина менен мелдештизби? Болду, берип коюңуз, болду. Калган өздөрү билишет. Молодец. Жок, бул жерде Бегайым Тилек байке сый катары эле, Эсенбек байкени сый катары эле айтып атат да. А бул жакта акча бербейбиз деген сөз болгон жок. Нурзада, мен акчаны бербейт деп айткан жокмун. Мен айтып аттым, Тилек мени просто напомнила. Тилек менен Медина мелдешкен.
берсе Мединага берсин. Анан Эсенбектин тоюна дагы өзүнчө 100 000 кошум десе, это только приветствуется тилек. Сизден только андай үлгүлүү мырзалуу болуп кетесиз да 4-сезондон. Жок. Мындай бир эле айтып коеюн. Ал нерседен тайбайбыз, буюрса ал нерсени беребиз. Болду. Анан сөз бүттү. Бирок ошо тойдогу жолугалы. Сөз бүттү. Сөз бүттү, конечно. Мединаны өзүнө бересиз, алып келип. Бирок Медина мен 100 000 сом үчүн турмушка чыкпайм андай мындай деп аткан, бирок кайрымдуулукка мен макулмун деген өзү деле билет болуш керек. Жок. Келе сөз көйүтпөй мындай кылалычы. Тилек мырза неге айлантып атасыз эми сөздү? Болду, кимге сөз бердиңиз, ошого бериңиз. Кайрымдуулук не? Кайрымдуулук башка күнү кылыңыз, кайрымдуулукка шылталамай жок. Жөн эле өзүнүн колуна берип коюңуз, болду. Ошо той болуп атканда буюрса конвертти мана калың алып келип туруп, жалаң 100 сомдук кылып коюңуз, мондай конверт болуп кетсин. 4-5. Ошо 100 сомдуктан көп болуп 100 000 болот, Кудай буйрса. Болду. Тилек мырза эми жигит ал сөзүнө турат. Анткени 7 миллион алдында сөз берген. Эми 100 000 сом демес, кеп сиздердин бактыңыздарда. Буюрса, сиздердин тоюңуздарда бардык эл күбө болот экен, жакшылык да күбө болот экен. Анда биз сиздерге убакыт берели тойго даярданганга. Эми азыр үйлөнүш оңой эмес да, канча жакты даярдаш керек, тиякты жасаш керек, бул жакты жасаш керек. Кыскасы экөөңүздөрдө жоопкерчилик аябай чоң экен азыр. Биз азыр анда орындуктардан орун алып бериңиздер. Чындыгында мындай жаңылык менен биз аябай сүйүнүп атабыз десек болот. Сүйүнүштү эфирдин этегинде айтабыз. Тилек менен Нурзадага бир жума убакыт берилген. Нурзада айткан бир жума убакыт берем. Бирок экөөнүн ортосунда мамиле уланбайбы, бүгүн билели. Келиңиздер. Бир жума аралыгында эмне жаңылыктар? Саламатсыздарбы? Ооба. Мен мурунку эфирде бир жума убакыт бергем. Анан сиз көзүңүз жеткен эмес. Силердики по-любому токтойт деп койгонсуз. Бирок биздики уланып атат. Жакшы. Аябай уят болдум. Силер да мага өчүрүшүп болгон жоксуздарбы? Жок. Салатым кечирип коюңуз. Биз Тилек байке маамдар болуп жолугушкан жок. Телефон менен сүйлөшкөн деле жок, бирок ичара маам экөөбүз сүйлөштүк, келиштик. Туура жагынан кабыл алды. Эфирди көргөндөн кийин апаңыз кандай жыйынтыкка келди ошол убакта? Түшүнгөнгө аракет кылдыбы? Ооба, түшүнүүгө аракет кылды. Бирок апамдын ою башкачараак болчу. Мен башкачараак чыгарылып аптырмын да ошол кезде. Ал просто ошол учурда Нурлан байке сен эмнеге кемсинтип сүйлөдү, сыртка чыгарып туруп сени таштап кетет деп айтты го, сен ошого карабай Тилек байке мен кетем деп ушинтип айттың го депчи. Ушундай сыяктуу мындай өзүмдү кемсинтип коюп турсун деген мааниде айтып кой деп айтты да. Ооба, апалык милдетин айтып Тилек мырза кандай көңүл бурду сизге? Бир-эки жолу жолуктук, жакшы эле. Мурдагыдан да мындай күчүп атабы көңүл бурганы, сизге болгон кызыгуусу, сүйлөшүүлөр, SMS жазуу? Ооба, күчүп атат десем болот. Көбүнчө мына мурда байкачу эмесмин да, мурда көп мындай чалчу, бирок беркинде видео звонок бар го, ошолор менен чалып, кызганып, каждый раз чалып, еще албай койсо кайра, экинчи жолу чалганда алып туруп, эмне албай атасың деп ушинтип айтат да. Жомундай, мен айтам да, Тилек байке, сиз мамиле кылганды билесизби? Бир аз кое туруп, кандайсың жакшыбы, Нурзадочка, эмне кылып атасың деп туруп, эмнеге албай атын эле деп мындай нежныйраак айтса болобу депчи. Ушундай сыяктуу бир аз үйрөттүм да, мамилени кандай кылышты. Сиз тарбиялап атасыз, э? Тарбиялап атабыз. Сразу эле алло десем эле алло, эмне албай атасың деп сразу айтат да. Ошол мамилени бир аз үйрөтүп азыр жакшы, бирок орто жерде бир аз уруш болду ушунайынан да. Ушунайынан уруш болду, э? Ооба, бир аз уруш болду. Катуу сүйлөгөн үчүн сиз айттыңыз, антип айтпа деп, э? Ооба, кыз кишиге жакпайт деп айттым сразу эле. Бири албай койсо эле, кээ бир кыздарыбыз, эми кээ бирөөбүз бар да, бошобой калабыз же укпай калабыз.
ушундай учурларда кайра чалса алсак эле сразу алло ий деп кандайсың жакшыбы деген сөздү угабыз го деп ойлойбуз, а бирок чалып эй эмне алып айтасың деп ушинтип айтат да. Эми ал балким бир жагынан туура эместир, бирок бир жагынан сизге болгон кызыгуусу жакшы кызганып атат. Сиз жөнүндө аябай мисалы сарсанаа болуп атат да сизге. Балким автобуста жүрүп телефонун чүрүп алды, балким таксиге түшүп телефонун чүрүп алды, акчасын урдатып ийди, же уктап калды 9 саат, 7 саат уктабыз керек болсо да. 7 саатта турсун деген сыяктуу ар кандай сарсанаа ойлор менен гана чалган ой да, буну ушул жана кабыл алсаңыз болот. Тилек мырза. Мындай сүйүү бар жерде, сезим бар жерде кызганыч болот да. Анда болбосо эмне албай атасың, эмне чалбай атасың десем, анда көңүл урбаган эле жөн эле кызыгысы жок эле адам айтып коет го дейм да, андай көңүл урбасачы. Ал жагы да бар. Ооба. Бирок ошондо дагы эми сиз да өзүңүздү карманыш керек да. Потому что эмне албай атасың деген убакка жете элексиз да сиз. Мен сарсанаа болдум, эмнеге алган жоксуң деп койсоңуз, эми баары бир бул тонду азайтышыңыз керек да. Бул тон дегенди мындай туура эмес түшүнүп атат окшойт да, ким сиз дагычы. Мен негизи башкачараак мындай сүйлөйт окшойм да. Мындай эркелеткен сыяктуучу, тонун ар кандай түрү бар го. Эмне албай атасың деген сөзү, эй, эмне албай атасың деген сөз окшойт да. Жо, ал ошон тамаша катары да ал нерсечи. Ошол нерсени да мындай. Эми пока эми азыр бири-бирибизди акырында билип келип атпайбызбы? Анан ошондо эми туура жакка чечебиз го деп ойлойм. Себеп дегенде мындай адамга кызыгуулучулук жаралгандан баштап мындай эмне кылып болот экен, андай эмне кылып болот экен деп мындай билип тургум келет экен да. Видео менен да чалып тургум келет экен. Балким 12-де чалам түнкү. Үйүндө экен деп. Кээде биз уктайбыз да. Сиз эле күтүп отурабызбы? Кээде түштө чалам. Сезим болсо күтөбүз да. Качан мага чалып мен жөнүндө сурайт деп. Туурабы? Эми жаштар кечкисин сүйлөшөт го. Түндө деле. Кечээ сүйлөш керек. Таң аткача деле сүйлөшкөндөр бар, даже 12-де. Ал нерсенин болгонун туура эле го деп ойлойм. Себеп дегенде бизде башында кызыгуучулук, бири-бирибизге болгон мындай кандай кой бир туура эмес жагыбыз көрүп калбасын, мындай ушундай нерсе биз көрсөтөт экенбиз да. Андан убакыт өткөн менен, өтүшү менен мындай бир аз мындай бул нерседен да өтүп кетсек жакшы болот го деп ойлойм да. Мындай кичине түшүнбөстүктөрдөн, анда мындайлардан. Бирок ал нерседен да буюрса жакшы өтүп кетебиз, э? Жашыңыздар канча жаш айырмак экөөңүздөрдүкү? Мен 26-да, сиз 30-да. 4 жаш. 4 жаш. Сиздердин мамилеңиздер мындай эрегишкен сыяктуу мамиледей болбой элеби? Мисалы, сиз Нурзадага айтканда Нурзада кичине ошону кабыл алып атабы? Сиз Тилек мырза айтканда Тилек мырза ошону кабыл алып атабы мисалы? Сиз айткандай эле бир аз эрегишүү деп атпайсызбы? Ошондой сыяктуу эле болуп атат бизде. Мындай өтө кабыл албай атабыз да, бир аз уруша кетип, жок сеники туура деп бири-бирибиздин сөзүбүздү бербей, ушинтип атып, анан какой-то бир убакыт өткөндөн кийин кайра туура түшүнүп, кайра чалып ушундай болуп атат да. Сиздер эрегишкенден кийин кайра анализ жүргүзүп атасыздарбы? Ушул эрегишкенибиз туура эмес болуп калып атат. Эми баягы психологияда көп жашоодо деле айтат го, биздин айымдар деле айтат да, негизи мырзага эрегишпеш керек. Мырза да айымга эрегишпеш керек. Бирок көп учурда эң жакшы аял бул эркектик сеники туура деп алдап койгон жакшы да, жоңго чагыпчы. Туура айтасыз, албетте. Мен негизи бир уруша кеткенде ошол эле убакытта жиним келип айтып алып, эмоция аркылуу айтып алып, көңүлүмдө ошол убакытта жиним келип айтып алам, бирок кайра эле бат эле жазылып кетем да. Кайра эле кечирээк убакыт ойлонуп, өзүм жакка эгер туура эмес болуп калса, өзүм биринчи кечирим сурайм. Мисалы биз мырзаларга жагат да, биздин айым бизди канчалык деңгээлде сыйлап турганды да. Биз менен эрегишип, мырзага сыйлап туруш керек. Сөз талашып, сеники туура эмес, меники туура деген сайын жигиттин да намысы кетип баштайт. Жигит да өзүн ошол айым жанында мындай орусча айтканда некомфортно сезип баштайт да. Туура айтасыз. Ошол жагын эми биз ишенебиз, сиз акылдуусуз. Андай жерден эмнеге айтып атам, анткени Тилек мырза өзүбүздүн балабыз болуп калды. Уже көп сезондон бери келе атат. Тилек мырзанын кичине өзү жагын бербей коюштук бар. Ошол жагына келгенде сиз акылдуулук кылып коюңуз. Ооба, тийле сиздики туура деп чоңго чыгып. Анан акырындык менен баары бир сиз башкарып аласыз да. Жакшы жагына албетте. Тилек мырза романтик эмес, мындай эмес деген сөздөр бар эле да. Ошол эфирден кийин романтикасы күчөдү. Романтикасы болбосо да сизге болгон көңүл буруусу.
Албетте ооба. Мурункуга караганда акыркы учурларда көп чалат, көп жазат. Убактысы бошоп калса эле жолугабыз. Көп чалып көп чебеткенден сиз тажабайсызбы? Жок. Демек, анда жакшы сиз тажабасыз. Ооба. Ушул убакка чейин мындай кызганыч болдубу Тилек мырзага? Телефонун текшерип, телефонун карап. Жок, биз ага чейин жете элекпиз. Ага чейин жетпейсиздер да өзү. Жок. Бири-бирибизге ишениш керек да. Бири-бирибизге ишенсек, анда уруш да чыкпайт. Баары жакшы болот да. Аман мырза. Телефон текшергенде, может, кийин күйөөсү аял болгондо болот да. Азырынча эрте го. Телефон текшергенде сиз ишендим деп атпайсызбы? Ишенип алып кантип текшересиз телефон? Жок, кийин. Балким эсле ишенич болбой калган учурлар болуп калса. Жок, мисалы мындай да. Мырзада 10 телефон деле алып алышы мүмкүн да. Бирөөнү келатканда бир жерге катып коет, номер башка алып. А сизге ушундай сонун телефонду алып келип берет да. Ичине кирсең, только достору жазылган, сизди сохранить этип койгон, сиз менен сүрөттөрү да. Ошондуктан демек бул эң биринчи ишенич экен да. Анан ишенич болсо адамды эркин кой бериш керек да. Мырза канчалык эркин болсо, ошончолук айымдын ишеничине киргенге аракет кылат да. Бирок мен ойлойт элем, сиз андай телефон текшерем, анан турмушка чыкканда ушинтем деген оюңуздан да кайтыңыз да. Анткени ал аркылуу сиз мырзаны өзүңүздөн качырып аласыз да. Бул эми менин сөзүм эмес, бул жашоодо көп тажрыйбада айтылган сөздөр да. Көп билимдүүлөр, психологдор айткан сөздөрдү биз жашоодо колдонуп атабыз да. Бирок сонун жашаса болот экен да. Рахмат. Турабы? Тура. Анан кийин деле турмуш курганда эле жакындап калды окшойт сиздердики. Анан телефонун текшерип атат деп жүрбөгүлө. Аман мырзага суроо бергим келип атат. Ушул экөөнүн мамилесине ишенип атасызбы? Кичине Аман мырзанын да. Оюмча өткөндө берейин деп ушу суроом калып кетиптир да. Кичине азыр ушуну айтып алайынчы. Негизи буга чейинки эфирлерден көрүп эле келатабыз да. Анан Нурзаданын деле мамашасы көрөт болуш керек дейм да. Ошол себептен мо Тилек мырза мында несерьезный көрүнөт да мындай. Аракет кылбаган сыяктуу кыздаргачы мүнөзү буга чейинки эфирлеринде. Ошол себептен да мунун мамашасы может бул несерьезный, бул жөн эле ойнотуп жүрөт деген сыяктуу ойлогонан кичине туура эмес эме кылса керек дейм да. Мен оюм ушундай. Анан Нурзадан апасы жиберген окшойт да. Ушул суроону берчи деп. Аман мырза арындык да мен байкем. Байкем ошол жөн суроо эмес да бул. Туура айтасыз, сөзүңүздө бир жан бар. Ооба. Мындай да, негизи көбүнчө элге Нурзада көбүрөөк жакшы көрөт. Нурзада өзү жабышып алып эле, Тилекке жабышып алган, Нурзада өзү сүйдүрүп алды деп ушундай сыяктуу ой кетти да. На самом деле Тилек байке сиз өзүңүз айтып коюңуз, кандай биздик? Мен аябай чуркап эркек катары. Чындап эле ошондой ойлоп калган окшойт негизи. Бирок эми сүйдөөчү, кимиси чуркады, кимиси чуркатты, андай эмес го дейм негизи. Бирок Тилек мырза эми жоопкерчилик катары балким буга келген мамилелеринде туура так аткарып атты да. Ошол эле убакта сизге келгенде туура так аткарды, сиз экөөңүздөрдүн мамилеңиздер сонун уланып атат да. Бул бизди кубандырып атат. Эч кандай ишенбестик деген нерсе деле көргөн жокпуз. Чындыгында сонун мырза, мүнөзү сонун, бир нерсе айтсаң дагы ошого мындай кек сактап, жаман көрүп, мүнөзүн көргөзбөйт да. Мындай байкасаңыз өзүңүз делечи, характерин көргөз, сүйлөй коюп эмес, баары менен бирдей жакшы мамиледе да. Кеп экөөңүздөрдө тең жок да эле. Бая биз жаңы эфирге келгенде биринчи Тилек менен таанышканбыз да. Бирок Нурзада менен сүйлөшкөндөн баштап баягы Тилекти көрө албай калдык да. Азыр деле могу эфирден Нурзада сүйлөйт, эфирден тышкары баарыбыз эле жолугуп барып жүрөбүз. Байкуш Тилек Нурзадан оюндан чыга албайт да. Мынтипчи, жок башкарган эмес, бирок мындай бири-бириңерге болгон тунук сүйүүңөрдү мен ошондо көрдүм да. Өткөндө барып атканда атайын алдыңкы местаны бошотсом, Нурзада келип айтып байке бияка отура, жок отурбайм депчи. Чынын айтып келгенде эмнеге албай атасың деген адамды издеп ушул жакка келгендиктен Нурзада ошондой алтындай биздин жигитибизди колуңдан чыгарбай, үркүтпөй кармап калыңды каалайт элек да баарыбыз. Бурдакы чыгарылышта бир жума Нурзада убакыт бербеди эле. Мамам келет, анан бул жактан таанышат деп. Бул жерде ортоңуздарда түшүнбөстүк Нурзаданын мамасына
түшүнбөй калган силердин пранктыңардычы. Анан Нурзада айтпады беле, мамам келет бул жакка таанышабыз деп. Анан сиз мырза катары бир жумада Нурзаданын мамасы бул жакка келбегендиктен өзүңүз инициатива көтөргөн жоксузбу? Нурзада жүр, выходнойдо отуруп, мамаң алдына мен барып келейин деп мындай көңүлүңүз болгон жокпу? Ооба, андай нерсе ойдо деле болду, бирок жумуштар болуп калып мен айылга барып калдым ал күнү көлдө болуп калганда мамасы бияка келди. Негизи келгенде жолугушум керек болчу. Мен чакка кетип калган үчүн жолуга албай калдым. Анан датаны жылдырдык да бир аз 1-2 жумага. Бирок ага чейин дагы мындай телефондон сүйлөшүп буюрса, дагы Жок, бул жума сүйлөшкөн жок деди го телефондон. Жок, сүйлөшөбүз мындан ары карай. Демек сонун мамиле уланып атыр, мындан ары да сүйлөшөт экен. Анда биз кол чабуулар менен чындыгында Тилек менен Нурзадага ийгилик каалайбыз. Келиңиздер. Сиздер кол чаап турсаңыздар, биз бул жакка талапкер мырза Абдуллах мырзаны чакырып коелу анда. Assalamu alaikum. Hoş келипсиз. Бул биздин мырза биринчи мен талапкер менен сүйлөшөйүн, анан гүл берейин дебейли, дароо эле гүлүн алып келип берип атат. Бул жигиттин өзгөчө марттыгы болот, ошондуктан биздин Абдуллах мырза катуураак кол чаап коелучу. Келиңиз, бул жактан орун алып бериңиз. Роза, кармап турсаңыз болот. Азырынча ушундай кармап сүйлөгөн сизге ыңгайлуу болот го деп ойлойм. Абдуллах мырза, өзүңүз жөнүндө кененирээк айтып бериңиз, анан кимге келгениңизди айтпай турасыз азырынча. Канча жаштасыз, эмне жумуш кыласыз, ошонун баардыгын. Келиңиз. Мен Абдуллах, Аманбеков Абдуллах, ошо Талас областынын Багаят районунун Өзгөш айылынан болгом. Өзүм жөнүндө айта кетсем, 4 тууганмын. Байкем, эжем, мен, карындашым. Ошо мен үйдүн кичүүсүмүн. Ошо. Эмне жумуш кыласыз? Орган айтып берейин. Биздин ошол орган тарабында кызмат кылат экен, кол чаап коюңуздар. Эми балким жумуштан байланыштуу кайсы тармак экенин азырынча унчукпай турсак болот. Кыскасы, мекенге кызмат кылып, биздин жакшы жүрүшүбүзгө, жакшы жашашыбызга өтө чоң салымын кошуп атат. Кол чаап коелу, ушундай мырзаларыбызга, терең таазим болсун. Келиңиз Санжар мырза. Ассаламу алейкум, кош келипсиз. Мен оюм боюнча азыр ой кетип атат. Жигит аябай жаш көрүнөт экен, 18-20 жашта. Анан аянага келди деп ойлоп атам. Мен да ойлоп атам аянага деп. Эмнеге дегенде үйдүн кичүүсү экен. Аяна дагы үйдүн кичүүсүнө ата энеси менен жашасам деген да. Мен ойлоп атам. Айнура айымга келди окшойт да. Саламатсызбы? Жашыңызды билсек болобу? Жашым 20да. Жашы аяна келиптирсиз. Ооба, туура айтасыз. Анда ордуңуздан туруп, аянаны тосуп алсаңыз болот. Кол чаап коелу анда, келиңиздер. Эмоция көргөзөбүз, күлгө манерибиз. Вай! Өтө сон. Тамак ооруп калыптыр да. Ошо үнү чыкпай калганы жакшы болуп атат да, көп сүйлөйт эле. Сизге көбүрөөк жагышы мүмкүн эле. Өзгөчө өзүнүн эмнесин жактырдыңыз аянанын? Ошо башында бир интервьюсун көрүп калганбыз. Ошо үйдүн кичүүсү, анан мындай кандай десем, кайнене кайната менен чогуу жашаганга деле макулмун деген. Мисалы азыркы учурда андай кыздар андай сейрек кездешет деп ойлойм да. Туура. Ошонусуна баа берип ойлонуп келдик.
ошо. Келиңиз Аяна. Саламатсызбы? Гүлдөрүңүзгө чоң рахмат. Рахмат. Сүйлөй бериңиз, эми ооруса деле акырын. Шашпай сүйлөңүз, эмоция калтырбай, шашпай. Шыбырап эле сүйлөрсөңүз болот. Мен суроом жок келгенде эле өзү жөнүндө баарын айтып берди окшойт. Сиздерде суроо болсо бербейсиздер. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. 20 жашта экенсиз. Байкеңиз үйлөнгөн да? Байкем үйлөнгөн о. 20 жаш эрте деп ойлобойсузбу үйлөнгөнгө? Кандай суроо түшүнбөй калдым. 20 жаш үйлөнгөнгө эрте деп ойлобойсузбу? Үйлөнгөнгө эми сразу эмес да, эми ал дагы убакыт бар, 1-2 жыл. Ата-энеңиз билеби бул жакка келгениңизди? Ата-энеңиз билеби бул жакка келгениңизди? Ата-энем билет, ооба. Аянаны көрсөткөнсүз? Көргөн. Эжем көргөн. Үйүңүздөгүлөр билбейт, мамаңыз, папаңыз? Апам билет, анан эжем билет. Жакшы. Нурлан мырзага. Ассаламу алейкум, Абдулла, кош келдиң. Биздин Аянага келгениң абдан сонун болгон экен, бирок бул эми Аянага абдан көңүл бурутуш керек да, себеби билесиң да, алдындагы талапкер мырзасын, Даниэлди билесиң да. Ошол дагы алдындагы мыкты жигит болчу, ишкер жигит болчу, жумушунан бошобой жүрүп анан көңүл бура албай калып кетирген болчу да. Анан сиздин жумушуңуз кандай? Көңүл буруп, анан жолугуп ушундай кечелерди уюштуруп бере аласызбы? Убакыт болот, ооба. Ал баланын өзүнүн эле деп ойлойм. Ал жумуш деп деле айта албайм антип. Аракет кылса болот. Бир нерсе токтоло кетпейм мен Абдуллахты колдоп, мисалы эфир бүгүн башталып бүтүп атат дегенде Абдуллахты мисалы биз күттүк да. Бирок күткөнгө жараша Абдуллахтын мээнети да аябай күч болду. Анткени буну ушундай чоң жоопкерчилик бар болчу. Булар жакында 9-майга карата парадта басмаксыздар, Ошол парадта машыгуу жүргүзүп аткан, ошол машыгуусу калп айтпасам канча саат мурда бүттү? 4-тө бүттү. Бияка келди. Антиминтип кийимдерин которунуп келгиче эми тетияктан ылдыйдан өйдөгө чейин келгиче аябай убакыт көп керек болду да. Бирок биздин редакция айтты, эгерде жетишпесең, анда кийинки убакта кел деди. Бирок мырза айдап келаткан машинасын шаардын жарым ягына токтотуп, 10-15 километрдей гүлүн көтөрүп алып чуркап келди десек болот. Эгерде жигит чечкүндүү болсо жана жигитке ошол айым жакса, жигит бул жумуш деген шылтоо да жигит үчүнчү. Ошондуктан мына дайыр жолу Абдуллах азыркы убакта биринчи келгенде эле аябай бизге мындай жарык болуп кирди да. Мен Аянанын деле тамагы ооруп атат окшойт, достор. Биз кыйнабай туралычы. Анан жок, Абдуллах эмес, Аянанын тамагы ооруп. Абдуллах Аяна окшош экен, аттары. Анан Аяна, сиздин жообуңуз болсун. Чайга чыкканга даярсызбы? Угулбай атат эле. Ооба деп нормальный сүйлөп койгондо. Кол чабуулар менен биз анда колумда турган апамдын чайы, ал эми бүгүнкү Абдуллахтын мээнети үчүн берип коелу. Кол чабуулар болсун. Келиңиз. Бул чай сизге болсун. Эми сизге да мүмкүнчүлүк биздин кыздын жүрөгүн канчалык деңгээлде багындыра аласыз. Аны кийинки жумада, кийинки чыгарылыштарда көрөбүз. Ана кол чабуулар менен биз экөөнү эфирден сыртка узатып коелу. Достор, мына өзүнүн бактысы менен күрөшкөн адам эч нерседен коркпой, элдин сөзүнөн коркпой, эч нерседен тайманбай дароо алдыга кадам таштайт экен. Алдыга кадам таштаган адам бул жашоодо да ийгиликке жетет жана үй бүлөлүк тараптан да көбүнчө ийгиликтүү болушат ушундай адамдар. Биз бул жака дагы бир жолу Эсенбек мырза менен Мединаны чакыргыбыз келип атат. Келиңиздер. Жашоодо эртеңиң эмне болор экенин такыр эле билбейт экенсиң. Мындан 1 ай мурда Мединага чайга чыгып келели деген катышуучулар, талапкерлердин саны көп болгон. Бирок ошол убакта да Медина өзүнүкүнө туруп, мен өзүмдүн адамды таба элекмин. Жок, мен бул менен чайга чыксам жөн эле убактымды коротом. Көрөсүңөр, менин адамым келип туруп, мени колуман ушундай сонун алып кетет дегенде
балким катышуучулардын 99% ишенбей, мен эле ишенгем. Ал эми көрүүчүлөр тараптан дагы ишенбегендер көп болгон, бирок жакшы ниет жарым ырыс. Биздин эфирде ар дайым талкуулот. Талабыңды ылдыйлат, талабыңды өзгөрт депчи. Талабыңыздарды эч качан өзгөртпөңүздөр, эч качан ылдыйлатпаңыздар. Анткени ниетиңиздерге жараша жашоо болот. Эгерде сиз жашооңузда кандай баланы кыялдансаңыз, өмүрлүк жолдошуңуз кылганга, ал эми сиз кандай жубайды кыялдансаңыз, ошондой жубайды кыялданыңыз. Жашоо мындай болуп калды, азыр мындай кыз таппайсың дегенден алыс болуңуз. Буга дагы бир далил биздин Медина болду деп ойлойбуз, Кол чаап коелу. Бул эми турмушка буйруса аттанып атасыздар. Биз жолуктук долбоору биз сиздерди даярданганга, жана тойду эртелеткенге, анан тойду ушундай эсте кала турган кылып өткөргөнгө убакыт берели. Бизде дагы эмне жардам керектик болсо, биз албетте колдон келишинче жардам беребиз. Бирок биздин жардамыбыз ушул болду, Эсенбек мырза. Сиздерге биз өтө чоң себеп болдук. Чындыгында 3-сезондо бир сезон кармап отуруп сизди үйлөндүрө алган меселек да. Көрсө жүрөк деген бөлөк экен да. Бирок ошол эле убакта Медина айым 4-сезонго келип, дароо эле көптөгөн балдардын жүрөгүнөн орун алып атканда Эсенбек мырза сезди да жоопкерчиликтүү кадам кылды. Бирок жоопкерчиликтин эң чоң жоопкерчилиги бул тойго макул кылды. Мына көптөрү сурайт, ошол жакта чын эле үйлөнүшөбү, чын эле баш кошушабы деген суроолор. Биз дагы бир жолу мактанып кетебиз. Ооба, биз жолуктук долбоорунан чын эле үйлөнүшөт, чын эле баш кошушат. Демек, бул реалити долбоор. Эгерде сиз өз бактыңызды тапкыңыз келсе, талапкер болуп, катышуучу болуп келем десеңиз, анда сөзсүз түрдө биздин редакция менен байланышыңыздар. Ал эми караңыздарчы мына бактылуулук көз ирмемдерди. 23 май тойдо жолугабыз. Азыр болсо бакыт издеп калбаянын изинен мына биз жолуктук миллиондордун ичинен. Керемет, сиздердин колдооңуздар менен, миллиондогон просмотрлар менен, миңдеген каттар менен ар дайым биз жолуктук долбоору Кыргызстанда эң алдыңкы долбоорлордун бири десек болот. Жана ошондой эле ушул долбоордо биргеликте иштеп жаткан НТС телеканалынын жалпы жааматына, жана ошондой эле сиздердин алдыңыздарда биз жолуктук долбоорунун негиздөөчүлөрүнүн бири болуп калган Анжелика Кайратовнага, жана биздин алып баруучу Гүлназ Чыныбек кызына, жана ошондой эле биз жолуктук долбоорунун алып баруучусу, негиздөөчүсү мен Канат Шабданбеков болуп отурам сиздер менен. Биз өтө көп иштешибиз керек. Анткени шунча адамды үйлөндүрүшүбүз керек. Бирок 4-сезондун этегине чейин бир эле ай убакыт калды. Ким баш кошот, ким бойдоп кетет, ким кандай болот, аны майдын этегинде байкай аласыздар. Эфир өтө кызыктуу болуп атат, эмне кызыктуу болуп атат деп ойлойсуздар? Анткени баардык реалити долбоор да ошон үчүн кызыктуу болуп атат.